Саматуранкай сынған миллион. Сатиралық шығарма. Хан өргө. Те алыстан аттардың дүрті ұғылып, Доулбастың қоштоосында 40 кило пақты артынып келатқан 40 мұрттың қараны көрінді. Ышқаптап тұрған ордонun чоқ ортосында опол тоодой ақ өргөнүн ичи қажы-құжы болып, байманаптар балчылдата май чайнап, 5 бармаққа 10 манжасын матыра соғынып, мал мен матырайдың тұқымына дуа қылып отырышқан ле. Ақ өргөнүн төрінде 4 қабат мамық төшекте былқ етпес хан отырады. Сол жағында Асылаке би Каман терісін жамынып, астына 6 қабат мамық төшек салынып, қадымки Рамилион батыр отырады. Сава алтынға ширеліп, өрмегі қалқтың шили терісінен өріліп, араптың асыл таштар менен шөкөттөлгөн өрмө қамчысын отырғанда Гезей Рамилион батыр кеп баштады. Эй, простой смертнийлер, ұққыла менің сөзімді. Менің адресіме жаман сөз ұқсам, жарчыңды да, малчыңды да, дей қойчу, или бойыңды зынданға тығам. Мамлакатқа қол салды деп мазгимді тоң қойтконыңарды тоқтот қыла мырзалар. Бұ жалғанда 2 ғана ақ бар. Бір ененің сүті олсо, екіншісі мен, деді. Отырғандар бірінен сала бірі тура деп қуаттап, қайвері ордыларынан тұрада қалышты. Тұра қалғандардың арасында 120 башы Дасис Фантастиш бек та бар эле. Былқ етпес хан ұншыққан жоқ. Ақта деведи, көкта деведи, хандың көзінен конкретный далил жоқ болсо, қанқ еттіре башқа чап батырым дегендей ишарат байқалып тұрды. Қалдайған Қарағытайдың үлбірек целлофан баштығындай болған өкмет акеде башын өйді қылуыдан айбығып, чылқый май шорпадан уыртта отырды. Улаға тараптан 3-4 киши жоғырырақта оңтой сорын алып, сөзгі көп аралаша албай маанайсыз отырған Ыйса манап, Асылаке бидің көзі чалып қалды да, алдындағы чала мүлжіген жамбашты тавақ савағымен Ыйсаға сұнып, «Е Ыйса батыр, бұ сенің маанайың пас көрінет, зындандағы атаңды сағынып қоса олып тұрғандайсың. Мо ұстықанда алып бар». Деделі отырғандар қыран қақты күліп қалышты. «Ал деген өгөй атам болчу, аны кейін білбедім бе? Көрсе индийский кинолордылы тұрмыштан алынат тұра. Мен чынық атамды жұрт атасын еми таппадым ба?» Деп чыйпылықта вейді Ыйса манап. Былқ етпес хан дағы дәл ұншыққан жоқ. Жылмайып та қойбады. Асылаке бидің намегі ағада тиіп кеткенін ешбірі аңдавады. Шорқыратып шорпадан бастырышып, шарақтап қазысын сылап қатқырышып отырған малда ақ өргөнің сыртынан қыз келіндердің қытқылықтаған үндері уғыла қалды. Баяғылар жапырт жым-жырт боло тыңшап қалышты. Керегеге жақын отырған Кесебай манап жантығынан жата қалып, туырдықты түрі қойып, сыртты шықалай көз шаптырды да, көрген көзіне ішенбей, «Ох, енең, башталыптыр. Баралы бы, я. Ата-бабалардан қалған Төчешмейдің ақырқы вариант оқшайды. Тегіне баяғы Рамашка апалықта келіптір», деп отырғандарды сұраулы қарады. Кесебайдың кеви су кечпей қалды бы, же Төчешмек түгіл 4 түлік малды чечіп ойнап жүрген бұларыңа ал қызықсыз еле болды. Айтор бұл ерет былқ етпес ханған емес, бары үн қатқан жоқ. Сырттағылар чечінмектен чекесіне мұқ қағып алсын ма демектен дегенсіп тұнжырап қалышты еле. «Келгіле, алғыла ел жақшылары. Чараға бірден қол салғыла», деп дардаңдаған Дасис Фантастиш бек қазығарта қия кесіліп туыралған табақтың чоңырағынан өзі суғыны бейді да оң тарауындағыларға айландырып жіберді. Байланбас тайдың жарты етіне қошылып, 7 бағалан қозы желіп, 9 чанач қымыз ішілді. Баяғылар кептің қызуысында. Жанатан бері оз açпай отырған былқ етпес эми сөз баштамақ болып оңдона берді. Те шамдан тарта бір ордынан жылбай май чайна отырған қавы, же көпчіліктен өргөнің ичи үп болып кеткен кеуі айтор ішіндегілер жан үріп, ченеле елге қызмат қылып атқан немедей алқа-шалқа тердеп алышқан. Хандың чекесінен тері мұрдының ұчына чейін сызылып ағып келіп, уйған тізесін ушалаған қолына тамып атты. Анысын байқап қалған Рамилион батыр кемеріне қыстарылған жүзі арчыны ханға суна салды. Жүзі арчы аппақ кашмир кездемеге алтын түстегі жібек жіп менен саймаланған керемет қоз елі. Хан чекесін арчып болып
кайра ээсине берерде Рамилион баатыр: салып коюңуз ханым, сизге менден белек болсун. Элиңизди жыргатканга жарабасам да, териңизди кургатканга жарап туралы. Апамдан калган белек эле, деди. Ачындыгында Рамилион баатыр бул жүз арчыны аткезчилердин ана башы, атпай журттун көзүнөн далдоо жүргөн уйгур тектүү көпөстөн олжолоп алган. Хан белектин кооздугуна эми чындап назар салып: бисмилла деп чекесин дагы бир рет сүрттү да массынын кончуна тыгып сөз баштады. Эл жакшылар, бер кулак салгылай. О менин оң жагымдагы баатырдын алыска карап жерине өргөө көтөрүптүр. Деп кебин башты арзамат отургандар уудуу боло: о, кут болсун, конуш жайлуу болсун баатыр деп бир сыйра куттук айтышты да ханды тыңшамакка өтүштү. Ханды тыңшабаска аргалары деле жок эле. Каары келсе баарын дыркыратып чык эле чык деп сыртка кууп чыкмай жайы бар. Былк этпес хан Рамилион баатырды ийинен аяр кармап, өзүнө жакыныраак тарткан калыбында беркилерди карап сөзүн улады. Сойшуузду, карым майыбызды алып, өрлүктөп үйгөрдү кылып, бата тилеп барбасак, кошумчаларыбызды кошпосок, анда кыргыз экенибиз кайсы? Рамилиондун өргөөсүнө өзүм барып, жакшылыгына күбө болбосом, эзелтен калган салтты эсирген болом го, кандай дейсиңер, мырзалар? Таңдын атышы менен ара белине аттанайын деп турам. Кимиң жолдош болосуң? Деп отургандарды баштан аяк сыдыра карады. 120 башы тоголок сары Дасис Фантастиш ханды ойлуу карап: ханым, ара белине болгондо Абуга барасызбы же Дабига барасызбы? Эгер туура көрсөңүз өзүм коштоп барайын, деди эле. Этекте отурган жапалдаш бойлуу, чымыр денелүү тазараак бек ордунан атып турду да: урматтуулар, мен деле эл кыдырып, жер көрүп, ер аралап деп тилин чайнап булдуруктап калганда беркилер: койгула, силерге эмне бар? Ой, сен жөн эле турчу деп тыйып коюшту. Баарын эле баргысы келип турса да, эми эч кимиси мен барайын деп даай алган жок. Сакалдуулар деле унчугушпайт. Каруусу кайтып, кара кезегетке тиши өтпөй, жалаң куйрук май чайнап отурган Шапалакбек манап өзү менен өзү чайнаган сайын башындагы суусар бөркү көзүнө чейин түшүп, эмне жөнүндө сөз болуп атканы менен иши жок үлгүрөйт. Баятан бери булардын сөздөрүнө кулак кагып так улаганы минип жашпалап отурат. Дастаркон жыйылып, бата тиленсе колго суу коям деп камданып, чөгүнгө ысык суу дайындап, кол арчысын ийине арта салып, анда мында кеп каралашкан болуп коет. Буларың бата кылып ордунан тургусу жок. Өзүм эле тура калып, оомийин деп алакан жайып, демилге көтөрүп ийсемби дейт ичинен. Боз үйдүн босогосунда көчүк басып отурган жаш балага: колжоолук, колжоолук дейм деп төр жактан коңур үндүү бирөөлөр кайрылды. Көзүнүн төбөсү менен теше тиктеп, жаш бала жашы үйе жаздады муну укканда. Отургандар бүтүндөй дым чыгарбай ага өңүлүп калышыптыр. Жада калса кептин маани мазмунунан да уйкаштыгына, учкашып чиркешкендигине карап сүйлөгөнчөлүк журтка күйбөгөн, сүлкүлдөп сүзө качырып, сүрдөө дегенди такыр билбеген. Кеп келген жерде эрдинин эки ыптасы кеберсип, ак көк чачып калганча ап качкан саргаман сындуу кадимки жөө жомокчу жамакчы Кыжыргелди Сомбеков да тилин тишине катып телмире тиктеп турат. Көзүн карап баспай, балалык кылып барбачы жерге кадам шилтей коем деп бок басып алган күнөөсүнө дароо келген бала: каты күнүе, кайдан гана бара калдым эле эми минтип деп кейип алды да кайратын жыйып эми кая шайтаарда беректен: ой бала, балашка дейм, алдагы кол жоолукту бери узатпайсыңбы? Ийиниңе илип алган кол арчыны ботом, деди эле балашкаңдын балтыр этинен өйдө чымырап бетине кан жүгүрдү. Лүпетип ордунан тура калып: мынакей деп кол жоолукту төрдөгүлөргө узатты да ичинен ух деп оор үшкүрүнүп башын чайкай отура кетти. Отургандар ары айтышты, бери айтышты. Акыры алыскы арап жергесине арып калгандар бармай болушту. Курушкан далсын кумга көмүп, араптын аптабынан кубат алсын дештиби айтор Незарылбек манап менен Шапалакбектер былк этпес ханды коштоп барууга тандалып алынды.
Ошентип ортого ташталган ойлорун опурталдуусу чечилген соң былк этпес хан жыйынтыкта дегендей кол жаңсады. Кызмат кылып жүргөн жигиттер отургандарга бир заматта айген тарата салышты салт боюнча. Куймулчактын эң майлуусунан бешөөнү Рамилон Баатырга ороп берип, зайыбы жаман да бийкечкер оолонгонун айтышты. Калган эки куймулчакты беркилер бөлүп албай болушту. Асыл ташты арпача көрбөгөн, алтын сөйкө шайкеге алты төөгө жүк, куураган эл кум саатка жетпей турганда куржундап шуру чогулткан бу бийкечиң мындан азга ыраазы болмок эмес. Зындан. Сөөк какшаткан суук. 7 кулаш тереңдикте казылган ороодо 7-чи кабаттын мурунку ээси Балпетме бубак баскан чачын ууштап, төөдөгү алакандай тешиктен түшкөн күндүн шооласын тиктеп, үнсүз үңкүйөт. Баралында башында таажы барында балпеттирсе да кубаттап, тарк еттирсе да мурдун чүйрөгөн жан жөөкөрлөсү жап-жалгыз. Күн шашке болгон маалда шоола жылып отуруп, дубалдын бетине кырылып жазылган жазууга жетет. Балпетме күнүгө күтүп окуйт жазууну. Ал «Здесь был теке» деген жазуу эле. Көптөн бери отура берип, көчүк жагы жукарып, чачылып кеткен көк кандагай ыштанынын эми ычкыры да бошой түштү. Бу жерде канча узак отурган сайын дагы далай жукарып, көп жери анык көрүнөрүн туюп жаткан буа жооңдун буг ичине батпай, адатта үстүнөн түшүрбөй жүрчү ак күрмөсүн кымтынып, 3 размер чоң чапанын астына салынып, зындандын бир бурчуна кынтыгынан кыйшая кетти. Айланчыктаган кошоматчылардын элесинен арылып, шараптын кумары денесинен тарап, акыркы жылдардагы кылыктары менен былыктарына сары эсеп салууга эми мезгил келип тургандай. Мураскер. Балпетме хандын доору соңуна чыгып калган маал. Сонуркап эми ким хан көтөрүлөт деген калың эл кават-кават топко бөлүнүп, кайбири көпөлөкчө салмагы жок көпөстөргө, малжандуу манаптарга жан тартып, бегинен баштап зегини чейин кубаттап, сүрөгөн мыктысын зам пайгамбар тутушуп, заар чачса мээр чачты деп билишип, заарасына 100 чайкоого даярлары деле бар эл ичинде. Ат жолуңду араба жол кылам, чырагың чырмалбай жанып турат деген шылтоо менен Балпетме ханын Карагытайдан үйдө үстөгү менен карыска акча алдырат. Анысы айтканы менен дал келбей, аттын жасалма айкели ак куланын кунун жеп, кычкачын 40 төөнүн пулун жеп, Айтор акча самандай сапырылып, Балпетме хандын планы, анын кланын өздүк казынасын толтуруу менен тим болот. Жадыбалды мындай кой, жат жазуу жаза албаган жан сакчысын журт сакчы. Түмөн башы кылып, араба кечине Араб ханзадасында жок мансапты берип, кадыр деген неменин кадырын кашаң эшектей төмөн түшүргөн эле. Үстөгүн 3 муун төлөөнүн жараткан жалгаса сурап алар күн келерин агезде ханын капарын алган жок. Тактысын талашка түшүрбөй, жүүнү бош бирөөнү хан көтөрдү кылып, өзү кашаттын башында жогорудан көз чаптырып, сөз да коротпой сөөмөй менен башкаргысы келди кашабаң. Хан өзүнө мураскер тандайт экен деген уудуу кеп калкка желдей тарап, божомолдор боорсоктой чачылды. Көк көз хан болот экен дешти көбү. А кезде көзгө басар көк көзүң сопу көрүнгөнү менен Балпетме ханга кошулуп, согумдун этинен да, тетсинен да кесип жеп жүргөнүн этибар алышкан эмес. Бабаңдын тың чыкмасы өн бапа болот экен, ошону тандайт экен дегендер арбын болду. Бирок жаңы ханды ак кийизге салып хан көтөрөрдү анын урматына дал ушул өн бапа Баатыр курмандыкка чалынарын баамдашкан эмес. Илгеркидей туяктуудан ак боз бээге кошуп адам баласынын башын кыя чаап курмандык кылуу токтогону менен саясий курмандык деген жөрөлгө кыргыз хандарынын канына сиңип бүткөн. Айтор кимиси келсе да элини каруусун казык, канын азык кылаары келсе экен деген үмүттүү көздөрү менен хан сарай жакты карап турушту карапайым эл. Көрүнүктүү мыктылардын көбү айтылып атты журт ичинде. Балпетме хан ар ойлонуп, бир ойлонуп, акыры өзүчүлөп өйдө төмөн сүйлөбөгөн, шар кеткенди билбеген, шамалга карап сийбеген,
карааны элге болбосо да калкка кадыры аз 100 кишинин 3 араң сыйлаган, бары жогу билинбеген былк этпес деген беренге бел байлап, аны Ак сарайга алып келүүсүн татар нөкөрүнө буйрук кылды. Чакырыктуу угаар замат чачы башын түзөнүп, камчысын бооруна кармап, Балпетме хандын алдына башын ийип кирип келди. Былк этпес. Чакырыпсыз мартабалы ханым, деп улаганы эки аттап барып, оң тизесин жерге уруп, төмөн карай бөктүшө отура кетти. Артынан куйругулаш кирип келген татар нөкөр төрдүн төбөсүнө отурган Балпетме хандын жанына шыпылдай шайдоот жөнөй берди. Ханды тегеректеп ана башынан алмаш кыз кеңешчиси Айтылуу Арабакеч Ихарамжан андан нараакта бөркал десе баш алган баш кесерлердин башчылары Сегизгейт, Кимдура Бийкеч жана башка 3-4 отурушкан экен. Кел досум, жогору өт, деди Балпетме хан колундагы 10 граммдык шарап куюлган идишти чыпалакка чейин уурттап ийип. Досу былк эте алган жок. Досум, чектен чыккан чекиликти эле кетиргендей болгон жок элем. Бучак түштө чакыртканың эмнеси? Деп чекесине муздак тер чыга түшкөн былк этпес эмне сөз болоор экен дегенсип кулак түрүп калды эле. Балпетме хан кепти чойбой болочоктогу хандыкка былк этпести мураскер катары көрөөрүн адатынча Балпеттир айта салды. Мындайды ойломок түгүл түшүнө да көрбөгөн былк этпесиңден ошондо оозунан келмеси ыргыды. Хан андан ары сөзүн улай. Эме мындайда, мыйзамды тебелесем да, мам кызматкерлерди жемелесем да, сени хан тактыга отургузам досум. Бирок 6 жыл бою менин айтканымдан чыкпайсың. Мен айткан маалда ойгонуп жат дегенде уктайсың. Мындайда эме досум. Бөлөгү келип көчүгүмдү чубай турган болсо көп былгым чыгат. Эми мындайда досум, агөрө көчүмдү улаар өзүң болуп, абийиримди жаап, артымды далдоолоп бер. Айтор элдин үйүндө сенин сүрөтүң, сенин үйүңдө менин сүрөтүм илинип турушу керек, келиштикпи баатыр? Деди эле былк этпес кубанганынан бышактап, көзүнө жаш алып ие жаздап барып, анан өзүн кармана көкүрөгүндөгү камчысын мойнуна эле ишенимдүү. Келиштик ханым, бардыгы сиз айткандай болот, деди. Балпетме хан келишимди дааналап бышыктамакка, мындайда, точнабы досум? деп сурады. Точно, топ-точно. деп кудуңдаган былк этпес 2-3 ирет кайталап ийди. Ушундан кийин ал кээ бир сөздөрүн жок дегенде 2 жолу кайталап сүйлөй турган болуп алды. Өз акылына ыраазы болгон Балпетме хан мыйыгынан күлө жанындагыларга көз чаптырды. Кара кыргыздын каганынча каада күткөн Ихарамжан жарайт дегендей кабагын карыш түйө башын ийкеген болду. Араактагы татар нөкөрдө оң колунун баш бармагын жогору көздөй соройто мыкты дегенсиде. Сегизгейт болсо ордунан секирип тура калып, касиетиңизден кагылайын Балпетме ханым, сиздин мөлтүр тамчыдай тунук акылыңызга мөөнүм жарылып, муунум калтырап кетип ата. Господь Бог сизден акылмандыкты аябаптыр, деп чекеси менен жер чие 4 аяктай жөрмөлөп барып Балпетменин чокойун чолпулдатып өпкүлөп алды. Хан көз кыйыгын Кимдура Бийкечке салды эле, ал эч нерсе менен иши жок, сарымсактын сабагын шамга карала кылып күйгүзүп алып, алакандай күзгүнү шыкаалап, ооз убасын мурчуйтуп, осмо коюп отурган экен. Мындайда досум, такты талашка тайгазандай алтын тыйындар сансыз тартыларын билесиң. Каражат жагынган тер экенсиң досум. Калың элге кадырыңдын шайын билем, капчыгыңдын шайы кандай? деп Балпетме хан былк этпес досун сынагандай суроолу карады. Эми ханым, эл бар, журт бар. Эң негизгиси өзүңүздүн батаңыз эмеспи? Каражат маселесин чечебиз. $1000 болгучу миллионер досуң болсун демекчи. Ит баяк алтындан иш таза чаңы жок. Байлыгынын саны жок досум бар. Аны сиз да жакшы таанайсыз. Андыктан сиз экөөбүз тең каржылап бер деп айтсак, жок дебес. Деди эле Балпетме ханың баш болуп, башкаларды төш болуп туура көрүштү. Ошентип келаткан такты талашка жоо жарагын шайланып, кыны жок кызыл тилин байланып, сөз өтпөс же соотун кийип,
соткасын белге қыстарып, чачын келдеп тарап, қашын фендеп құрғатып, қадимки былқ етпес аттан ары анық болды. Бата. Жігіттер, қолға су құйғыла дегенімді уға арзамат босоғыдағы балашқа балбан чөгінін ала қойып, отырғандардың сол тарауынан баштап қыдырата су құя баштады. Суың жақсы екен, өмірлі ол батыр дешіп, қырғыздың қадасын қылып алқап алышты. Майланышқан қолдарын ысық суға чалаула чайқыған соң қыжыр келді Сомбекупбек. Рахмат, аппалы батыр. Еме, алағұшты атынан атайын, же ачығын айтайын, қолға суыны жақсы қояды екенсің. Еме арттан су құйғанды епті өздөштіріп алсаң, мықты саясатшы боласың. Деп былчылдап ным бола түшкен сүлгіге қолын арчып атып тамашаға салып сөйледеле, отырғандар қуаттап күліп қалышты. Суыны арттан құйғанды атпай жұртқа танымал ақсақалдар, өзіңіздер үлгі олы үйретпесеңіздер? Деп Балашқа балбаның да жон қалбай жооп қайтарды, отырғандарды баштан аяқ сыдыра қарап. Ағыргөнің ичи жым болды. Сөздің нұғын бұруының айласын издеп бұйдала түшті ғыжыр келді бегін. Балашқа балбаның отырғандардың тегерете батасын алып, тақ Рамилион батырға кезек келгенде чөгіні қила бөксіріп, сусуда суй түшкөнін байқап, сулығын қошы жағыртмаққа сыртқа шықмақчы болды ле. Босоғыда пайғамбар жашынан өтіп қалған ақсақал киши күміш чөгінді Балашқаға қармата салды. Мына балам, дайындап қойдым суыңды. Төрдегі төрелерге мейлуін су құйғаның жарабас.Ысығырақ мұны ал. Деп атайлап үнін биік шығарып, бардығы ұқсын дегенсіп қоңыр сөйледі. Рамилион батыр Балашқаға батасын башқаларға оғызбай берді. Емне деп алқағанында ешбір ұққан жоқ. Андан соң былқ етпес хан менен Аслаке бейді бірдеме деп гүйреніп алқағандай болышты. Қана, жігіттер, аттарды қамдағыла, деп бұйрық берді Дасис Фантастиш қалғандарға су құйылып бүтөсін күтпей. Хан көзді қаратып қойып, езіліп кечке жышыңғысы бар бұлардың. Үспейт етпегенің үйіңін чайқанасың деп қойды içінен Дасисің. Оң жақ, сол жағындағы екеуі ханды қолтығынан сүйіп, орнынан тұрғанға жардамдашты. Былқ етпес дене ойын түзеп келіп алды да, сыртты көздөй бөкчөңдөй бет алды. Артынан Аслакеви менен Рамилион уда шықты. Көз евақ байланып, көкті жылдыз менен ыш ейліп, айланы тұнжырайды. Баятан енеден туыма жылаңаштанып, ойын күлкі салып, Кесебайдың көңілін бұрып атқан қыз келіндер да ечақ тарқаптыр. Өзөнді ойлой қыдырып, мамыда байланған арғымақтардың жер чиген қойрық жалы, үріл-бүріл тиген айдың жарығында жылтылдай көрініп, бірінен бірі сынды, ойды тоны тандавас гүлік тұлпарлар қош құрып, жер чапчып тұрышқан екен. Жанаға ақсақал былқ етпестін атының чалбырын атшы жігіт қолынан сілкіп ала қойып, хандың алдына жетелеп келді да, қуы чуйған қолдырыменен қаруысының жетішінше басмайылын тартымыш етіп, «Келіңіз өкімдарым», деп мұрытын сербейті ханға ыйба ағылды. Жаш өтіп қалған кишиге жарашпайды екен, жаштардан чылбыр талашпай еле қой бойлуы. Құрған киши айы, дешіп бер жақтағылар күйреніп алышты. «Ой, бұл емнелі епіліп қалған, мұның мұндай жоқ еле отым», деді дағы бері. Ақсақал былқ етпес ханды чықанақтап атқазды да, бірдемелерді құлағына жақынырақ күйределе, беркелер бір-екі сөзін ұғып қалып, «Малай болам дейбе?» «Ушул жашта да малай болчу. Малай болмок түгіл, масын чечалат бекен». «Бученеле Зимбек Назавыр ақсақал бия», деп таңдана шывыраншып, Зимбек Назавырдың қошаматтанып тұрғанын жақтырышпады. Ерге оңдону отырып, етек белін түзеген хан, «Эмесе жақшыларым, есен тұрғыла, есен тұрғыла. Ертең араб еліне кетем. Непада андан ары жортуылым уланып қалса, елін авалы менен қавардар қылып тұрғыдай болғыла», деп тізгінде шарт бұрып, өрме қамчысын тақымға бір ұрып бастырып кетті. Қалғандарда опыр-топыр аттана, түтін қаптаған ордонын түш тарауын көздей, ышты жирей жай-жайына тарашты. Балкончу уруусу. Асманда ағарған бұлыт көрінбей, чайыттай ачық. Күн араң арқан бой көтөрүлсө да аптабы ачуу тиіп, бозорғон құмды уталанын бетінен чағылышып,
ысык тап аба менен мелмелжип кайра жогору көтөрүлүп аткансыйт. Аягын араң шилтеп, үстүндөгү көйнөгүн башына чалма ороп, сууга чаңкап, эриндери кебээрсип кургап келаткан чабарман ат чабым алыстыктагы былк этпес хандын убактылуу конушунун караанын көрүп, ысык кумга тезелей кетти. Белине байлана чыккан көкөрүндөгү акыркы бир уурттам суу менен эриндерин нымдап, кайратын топ-топ, илкий басып конушка бет алды. «Чабарман келди, ханым!» деди кызматчы жигиттердин бири былк этпеске таазим кыла. Эй, чакыр бери, кирсин. «Мекениңизден кабар алып келдим, ханым. Рамилион баатыр өзү чаптыртты», деп башын тыңдап, өөдө көтөрүүгө шайы келбей чаалыккан чабарман жигит оролгон катты кош колдоп былк этпеске сунду. Атаңда. Тынччылыкпы деги? Сени темсилетип кууратпай эле, эси болсо, эсемес эле жазбайбы бастапка? Деп күйрөнгөн былк этпес катты ачып окуду да, чечек десе, деп кабагын түйдү. Оролгон катта Ордо калаанын чок ортосунда болуп аткан калктын нааразычылыгы тууралуу кабарланган эле. Дал ошол убакта чындык издеген өңдөнгөндөр чыңырык салып атышкан аянтта. Жети түстүү желегин көтөрүп, жемкорлукка каршы ураан таштап, сүлкүй басып сүмбүсөйүн баштап келаткан буларды. Топтолгондордун катарын тоолуктардан өзгөчөлөнгөндөр толуктады. Балкон деген жайтты байырлаган, ат менен эмес лифт менен жүргөн, койдун мойнуна канжар салмак түгүл, койнуна кар кирип кетсе так секирген, диванда буту учкашып, ол буй сол буй пульт басып чоңойгон бозуландар эзели камчы сабын кармабаган камырдай былпылдак колдорун булгалашат. Каштарын кооздоп чийишип, кайыштан түрсүк кийишип, чатына чаптап чарайына ийнине илип чогойно, үрпүнө чынжыр илишип, эркеги кызы билинбей этек айрыктарда айкырып адилетти издеп жүрүштү. Ээн эркин турмуш кечирип, эркектин жытын жекирип, кыз туруп кыздан жүү издеп, туубайм деп бүлүк салган кыз сындуулар да арасында бар эле. Табияттын мыйзамын такымына жабышкан чаңча көрбөй, жараткандын жарлыгына каршы чыгып болуп, ата-бабасынын айткандарын жакасына түшкөн какачын күйгөндөй серпип койгон буларың. Эми жемкорлукка каршы чыгып турушкан. Айтор айдалып келгени, адашып келгени, ак ниет менен келгени болуп отуруп, жалпы миңдейи топтолгон. Колдорунда Рамилиондун келбети түшүлгөн кагаздар бар. Карапайым калың эл сырттан абай салып турушту. Аттың жөнтекең жемкорлук менен күрөшүп бүтүп, эми күнүбүз ушу кыз текелерге түшүп калса, демек акыбал чатак экен, деди бир. Кээси аппали, жигит болбосоң кое кал, деп сүзүлүп, сүрмө топту жарып сүйлөп аткан сүмбүсөйүндү кубаттаса, кайбири: ойго күйгүн ой, буларың жасыл акчага жалдангандар да отом. Көрүнүп эле турбайбы? Кызыл кыркын, кара сүргүн, кыйкырык сүрөөн менен коштолчу эмес беле? Нак кыргыздын бекети. А бул эмне? Те океандын ар жагындагылардын адаттагы долбоор. Тигине, тизилип алып тилдеринен тикенек учуруп турушканын кара. Неңди гана импочниктер, дейт. Туура. Бизде пикетинен баштап пакетине чейин сырттан келет эмеспи? Өз алдыбызча көкүрөктү көтөрүп, көөдөндөгү ойду айта албаган кыргыздарга айланып калбадыкпы? Кем багалың кемиде эрген наар издеп, байларың байлыгын эселетүү менен убара болуп, өлкөнүн өмүрүнө кайдыгербиз. Анын үстүнө калыстыгына карабай, капчыгына карап маалымат тараткан мобу медиаларыңда мейвисти айлантып бүтүштү, деп кейип алгандар да болду беректе. Былк этпес хан булардын жайын билген соң, Рамилиондун тынчсыздануусуна себеп жок экенин билдирип, араб жергесинен аралап бүтүп, ал жактан адаттагыдай жортуулуу олжоосуз болуп, андан ары орусту көздөй жөнөй берди. Баса, хан алыскы араб элинде жүргөндө ал жактан да Рамилионго каршы кептер айтылды. Рамилион жемкор, жегенин желим кылыңыз, деп үн катты эле былк этпесиң. Далте апер. Факты гана, факты. Деп чиедей кызды какты да тим болду. Орусияда да олжоосуз болду жортуулу. Анысы аз келгенсип, астындагы темир канат тулпары ташыркап,
же карлыгы жетип майышкангабы, же анында жер жемин башка эшек-бешектер жеп кеткенгеби, Айтор алыска бара албас анык болду. Айласы курган былк этпес тулпарын орус падышасы Володкаңдын короосуна мамыга байлап, өзү кербендерге кошулуп келе берди мекенине. Былк этпес хандын бул иретте тышка чыгып, тырмактын агындай пайдасыз кайтып келатканын уккан элчиге мамилең халатный болсо, эсепсиз жортуулуң халастой болот, деп башын чайкашты. Тааныш чыңырык. Сүннеттеп коеюн, деп темир табактын түбүндөгү калдыгын катыган нам менен шыпыра салып, күйүлгөн күкүмдөн өйдө терип жеп өзү менен өзү күйрөнүп отурган Балпетме. Аңгыча адилеттик биз тарапта, кетсин деген ичке чыңырык угулуп, кимдир бирөөнү катарлаш зынданга сүрөп келип киргизгенин эшитип калды. Эми кимиси болду экен дегенсип элее түштү Балпетмең. Сыртына караганда ичи тазара түшкөн сыр табакты түртө ордунан октой атып туруп, муздак дубалга түзүгүрөөк уккан кулагын такай дем баса тыңшап калды. Бул ким болду экен? Деди ичинен. Өн бапа дейин десе, анысы оңой менен оодарылбас ойт берме. Илеви тийсе, ибилис менен ишкерлик кылып ийүүгө даяр айлекер. Коркунуч туулса коёндой көздөрүн алаңдатып, жан соо каламыш боло калган соодагер немеле. Каптап келген калың суроого кабат-кабат капиталы менен жооп берип, эбак эбин таап алса керек, агайран деди. Зынданды жаңырта добушун бийик чыгарып, айланайындар. Кошуна, Кашкулактын азуусуна тушкан ач күсүндөй ачайкырык айгай салып, капелеттен караңгы зынданга туш болгон сен кайсы курагыр болдуң экен? Элиң ким? Жериң ким? Кто такой? Чем дышишь? Деди кыргылдана. Олбурлуу күзөтчүнүн колунан бошонуп эки жагын каранып, демейдеги жылмаңдап жылмайып турчу түрү жок, момпосуйдай мостоюп, мончоктой көзү тостоюп турган жан кошунасы добуш угулган жакка жакындай берип, чыркырактын ынагы, чыр чыккан жердин чырагы, чаңкасам чаңкоом кандырчу чын эмпонун булагы, 30га чыкпай бек болгом, опулданып жеп койгом, ошондо да жөн жатпай, ордон акмак мен койгом. Акыйкаттык адилет от чачаттайым сезимге. Ооз ачпайм, бирок мактанып мам мүлктү саткам кезинде, кайшы айттым ханыңа, катардагы камоодо суу кечип качаар ойдо эле суук болуп калды пагода. Деп жооп берди да, чапанын ичине арчындалып, тигилген алакандай чүпүрөктү айрып алып, зындандын дубалына буркуюп чыгып турган уштуу ташка илип койду. Элүүдөй майда жылдыздар тартылган кызыл ала чүпүрөк бозоргон зынданга көрктеле берген жок. Айтор чогулткан кадыры менен байлыгы да, ал тургай чоң атасынын ысымы да былк этпестин кысымынан коргой албаганын аптыгып түшүндүрдү. Раушан, сенсиңби карагым? Атанага түгүн е, былгытма досум былк этпестин каары сага да тийген экен да аттың. Деп шыпшынып алды Балпетме. Ошончо өнөрүмдүн ичинен ооз ачкандын баарысын омуроолоп барып көмөлөтө койгонду үйрөтүп кеткенине карачы. Абаса, мени таанып атасыңбы, е Раушаным? Мен Сарыөзөн чүйдүн тыңы, Среданын сыны, калың журтка тараган кыңылдап созгон ыры. Деп бутундагы кепичин чече коюп, колуна комуз сыңары кармап, кадимки 6 кылдуу алып комуз элестетип ээрилип төгө баштаганда, Раушаның аны тааный койду. Эми экөө алжай сурашкан соң, сырттагылардын сөөгүн сөз менен кажмакка өтүштү. Сыртта чындыгында кызык окуялар болуп аткан маалда, эл бийлеген эрендер 2 күндүн биринде эки оозду тыңдап сүйлөй албай шерменде болуп, караламан калктын кыжырына тийип атышкан. Таалайына тантрактар менен жазмышына жалдырамалар жазылганына бушайман болгон эл бу жолкусун түспөлдүү болбосо да түз сүйлөгөнү, жок дегенде акыл эси түгөлү келсе экен атаганат деп алакан жайып тилек кылып турушту. 5 жыл илгери журт ичинен иргелип келген ушулар ала тоодой ант берип, ала көлдөй арак куюп, көмүр шагыл төктүрүп, иштейм деп оозун көптүрүп көпөстөр келген тандалып. Көйнөгүнүн жалтыраганы болбосо көөдөн нотага сараң ырчы чоорчуларды жалдап, жасайм деп жасакерленип, жамы журтту алдап куйтулар келген камданып. Жупуну журттун мойнуна жүк болгон 120 бек бар эле жалпы. Калктын камын көрүп, кареги менен тең айланам деген бектериң убадасын унутуп, таажылуунун таманына башын төшөө менен убара.
Балпетменин бакыт кушу конуп турган кезде аны мактап, баран деп бакырса да бараанду кеп болду деп жактап, баарлап кол чаап, колтугуна ыктап, ашыкча кошомат кылып отуруп, эл атасын эви жок ээликтирип, адегенде запойго, андан соң зынданга түрткөн ушулар. Балпетме тактан тайган соң минтип ишенген кожосу, ал сунган ашты кепшебей, ал баскан жолду тепсебей, илебиңе жылынбайм, илип кеткен мачалкаңа сыйынбайм, иди гуляй деп агыргөнүн төрүнө мончолош досу чокой ордуна илген мачалканы алып ыргыткандан бери чала болду дегенсип. Чала сабат бектерин чай кайнамча тыным алып койбой чалчактоосун уланта беришпедиби? Кыбырап өзгүнүн көрүп аткан эл менен буга чейин көбүнүн иши болгон жок. Быйыл жайлоодогунун малын май байлап, этектеги эгинин оргон, күтүрөгөн күз маалында жооруктуу кеңешке иргөө болорун эстеген эл мыктылары тезектин табына жай кайнаган аталаанын көөгүндөй ар кай жерден борк-борк этип көрүнө башташкан эле. Карапайым элге бул көрүнүш эми гана байкалганы менен ордонун ичинде эрте кыштан бери эптүүлөрүн караштырып, күзгү күрөшкө күжүрмөн даярдык көрүүгө жарлык жаңырган болчу. Инимдики Хан Ордо Көкөрдөгү көөргөн бозодон кеселеп кылтылдата жутуп, өткөн кеткенди кеуруп, карт кекирип былк этпес хан менен Рамилион баатыр отурат. Аңгыча такканынын каалгасын такылдатпай шарт ачып, былк этпес хандын жатындаш тууганы Аслаке би, анын артынан 40тан кыйла өткөн 40 мамрут зулум төрө кирип келишти. Арыбаң сага деп хан менен кучакташа көрүшкөн Аслаке би Рамилиондун да колун кыса кармап амандашты. Кош жакшыларым, келипсиңер деп экөөнүн жөн келбегенин туюп сөзгө конок берди былк этпес. Өзгөлөрдөн далдоо, өзүбүзчө бир тууганча сүйлөшсөк деп келген Аслаке би хандын этегин баса отурган Рамилионду карап чыга тур дегендей ишарат кылды эле. Анысы билмексен болуп тымпыйды. Хандын тегерегиндегилердин таасир талашы тымызын күч алып, ичара кызгануу пайда болгону былк этпеске да маалым. Ханга топ кылып чекесин али жерден көтөрбөй бөк түшүп отурган зулум төрө мойнун Аслаке бийге буруп, айта бериңиз деп шыбыра кийди. Аслаке би сөздү алыстан баштап, алдыдагы жооруктуу кеңешке иргөө тууралуу кеп козгоп, жокеге ишеничтүү, хан башына караан түн, мансабына карантин түшсө, калкалап алар азаматтардан алып келүү керектигин кыйытты. Калк каарыйт, журт жээрит дебей оңтой келип турганда одоно отуралы хан агам. Кулашты кенен жайып, тыңчыктмаларды топтоп, тылды бекемдеп, пулду белендеп коелу. Кокус акылдуу сунгандан арбын шайланып калышса, ай буйга келбей, айтканга көнбөй, жетекчинин жетегине моюн толгоп, далай ора кылышаары анык, деди Аслаке би. Хан айтылган акылга моюнгандай, ооз ачпай, пооз алмашпай отурган жерде былк этпейт. Жооруктуу кеңешке жалгыздап барбай жоон топ болуп жоролук менен баруу шарт эмеспи? Өкүмдарымдын тилектештери, инимдики деген жоролукка биригип атабыз. Катарыбызга калктагы кадырына карабай, мээсинин бырышын да санабай, кыңк этпей турган кызыл камчыларды кошол деп турам. Сап башында өзүм, кашыңызда отурган 40 мамрут зулум төрө, Паамылчы Мирбакыр, соосунан Сотманкул, Тилчайнаар Тазараакбек, келишип калсак Тегирменчи Кесебай болот. Өткөн такталаш учурунда балапан тумоо илдетине чалдыгып, денеси ысып, деми кысылып, делөөнүп калганда Агездин ханы Балпетме алыскы Тибетте момия дарысын алдыртып, молдого дем салдыртып, туздуу сууга кайнатып, кимдура зайыпка чайнатып, жарым момияны оозуна салып, жарымын чакчага салып, мойнуна тумар кылып илип берип, араңдан зорго дарылап алып калган Брактир төрө да кошулуу сыктымал. Кыскасы так ээсинин жоролугун тас жорудай айланчыктап аткандар толуп атат, деди Аслаке би. Айтылгандын баарын кубаттады хан агасы. Бирок жатындашынын жан дүйнөсүн дагы бир масала эзип турганын баамдап турду былк этпес. Ал ой элдин оозунан түшпөй калган Рамилионду оюндан оолактатуу эле. Былк этпес хан: "Эмесе, эки тизгин бир чылбырды колго алып камдана бергиле, жакшыларым", деди да эңкейип Аслакеге моюнун созо: "Жанагы жараңдын дабаасын табам. Аны мага кой. Ашыгы менен 6 айда, болбосо 2 айда ээсин таап, эмдеп томдоп беремин", деп табышмактата шыбыраган болду.
Айланган ак тотугуш. Жоруктуу кеңешке жортуул жакындап калганын туйган Темгил сары жүнү үрпөйүп, канатынын кайраты кайтып калган ак тотугушунун томогосун чечип, ийине кондура калааны көздөй жөнөмөк болду. Капшыттын түбүндө канчалаган айлардан бери күн көзүн көрбөй, канат кагып кайкып учпай, кожоюну Темгил сарынын терип келген жемине өзөк жалгап, өзүнө өзү эрмек болгон. Ак тотугуш ушинтип 4-5 жылда бир ирет ээсинин ийинде эл аралап калмайы бар. Алдынан чыккандын баарына тейлгери үйрөнүп алган сөздөрдү кайталамай бу жандыктын өнөрү. Жыргатам, жасайм, жайлайм деп кайра-кайра каргылданган үнү менен кыйланы кыдырып жүрүп отурат курган тотугуш. Бул иретте эле ак тотусу экөө алыска бара албасын сезген Темгил сары бирөө жарымга салмакташып алууну көздөп, тору ташка Toyota жоргосунун тизгинин түз эле кадимки Адалхамды көздөй бурду. Айыл аралап Адалхамды кайдан табаарын сураштырып көрдү эле, тебетейин телпейте кийген орто жаштагы бирөө тамашачынга аралаштыра колу менен күн батыш жактагы колотту көргөзө, те уйлугуп чаң көккө сапырылып куюн болуп аткан колотту көрдүңүзбү? Ошол туштан издеңиз а кишини. Сүйлөгөндө тилинен чаң чыгат дешчиле, деп мыйыгына мылжылыңдай күлүп тетири басып кетти. Мунун какшыгы чынын аңдай албай, не болсо да бара көрөйүн деп Темекең теминип калды буруксуган куюн тарапка. Табияттын табышмактуу куулушу болуп жаткан туш жакындай берерде бир топ караандын отурганын байкады. Эки тизеси эгине тийип, шуштуйган эки далсы чапанынын жонун жыра тешип чыккан. Ак бубак чачы артка таралып, көзүнүн карасы көрүнбөй, оозунан чыккан сөзү өтүр чекитке бөлүнбөй, кабагын карш түйүп, ышкындын сабагындай узун маани күрлүү манжаларын кесеп, жумуру бүтүн таштын үстүндө бирөө сүйлөп отурган экен. Тегеректе отургандар Темгил сарынын келгенин деле капарына албай, Адалхамдын ар бир сөзүн чаң толгон көздөрүнөн жаш аккыча кубаттап, чырактай улан кыздар чын дили менен ынан угуп отурушкан эле. Ортоңор толсун мырзалар, арыбаңыздар, деп Темекең кыргыз каадасын кылып амандаша тоо аралай ортодогу Адалхамды көздөй баса кетти. Болсун, болгондо да бүтүн болсун, жаман Темгилим, деп Адалхам али калган болду да ичинен, келе баштадыңарбы? Мага келбегенде кайда барат элеңер? Деп өзүнчө эрдемсий тишти. Темгил сары келгенинин чоожайын айтып, жооруктуу кеңешке жоон топ болуп барууну, учурда ити чөп жеп аткандарга ичи чыкпагандар ирелишип чыгууну көздөп жатышканын билгизди. Чырналисти болобу, чынналисти болобу, чыркыратып урушуп көнгөн Адалхам Темгил сарыга да тез жооп берди. Ордомо кошулганы келген го десем, ортомчу болуп келипсиң. Бирок оюң жаман эмес. Эгер чогуу бололу, бир бололу деген азаматтар болсо, ортого эмес менин алдыма келип кошулушсун. Сен да азыркыдай аттап туттап кирбей, эмкиде камчыңды мойнуңа ийилип салам берип кел, деп колунун сырты менен жаңсап, Темгил сарыны кете бер дегендей кылды. Ушундай жоопту уккан Темгил сары эми жол тандабас жоргосун удургуткан боюнча учка шишти көздөй бет алды. Чачам экен. Учка шишти табуу убаракерчиликти эле жараткан жок. Тикенек зым менен чырмалган зындандан белинен өйдө чыгып алып, бери кел деп коомго кол жаңсап аткан кишини алыстан эле айттырбай таанууга болор эле. Тегеренип жүрүп Темгил сары жетип баргыча учка шишти тегеректегендер арбын болуп калган экен. Жарабыз, деп жакшы эле жаалданып аткан жаштардын да жоон тобу жандап калганын байкады Темекең. Баягы балашка балбан баш болуп, жети тилде сүйлөгөн, жатса жапончо түш көрүп, ойгонсо кыргызча жооруган, жат жооруганан ак жоорого көбүрөөктөй туюлган Сейкачиро, энеден туулганда эле эсеп кысапты эзеримди ушундан бил, колума кан эмес калькулятор ууштай түшкөн экенмин деп эл добур мырзалар жүрүшөт. Ал тургай жалпы журтка жаңадан баш көрүнүп, жалтырай жылдызы жанып келаткан Теплис Шаода көзүнө урунду. Эл ичинде жаштар учка шишке учкашты дешсе, кайбири тескерисинче учка шиш жаштарга чиркешти дешип. Айтор бир топ уудуу болуп кеп тарап, дайынынан ою бөлүнүп, оюндун кызыгы али алдыда экен деп калышкан эле. Мындай учурду кыя өткөрмөкчүбү Темгил сары? Учка шишке убаданы калың берип, сап болоор камчыга, сары өзөн чүйдөн жалгызмын. Жамандыр жакшыдыр салган чыйырым бар. Салгылашка ыроолоп, сары майдай сактап жүргөн тыйыным бар.
Ыргылжың ышкоолукка түспөлдөш түпөйүл сабырдуу мүнөзүм бар. Акыркы шайлоодо айылымдан алдыга чыга албаганым менен өрөөндө өлөөрчү аптыракатым чоң деп учкаш ичке ууртуна жылмая учураша келди. Же эски тааныштыгын сыйладыбы, же калың убаданы кыйбадыбы, айтоор жаштардын жактырбаганына карабай учкаш ич Темгилсарын телмиретиктеп бир саам ойлонгон болду да чачам экен жорлугу менен ак тотугуштун кудалашуусуна макулдугун берди. Буларга баягы кызыл тили менен кыйланын назарын бурган Кыжыргелди Сомбеков келип кошулду. Анын чоңунан сурмалуу бийкеч Сурейле келип, чачам экен менен чаңдаша калды. Ал Темгилсарың ушун менен тим жатып калган жок. Арачылоодо тотугушунун томогусун шыпырып, улам ууга учуруп, мындан да жайлуураак жайыт караштыруусун токтотподу. Мансаптуу, мандаттуу болууга кайсыл гана жол менен болбосун бара калып басып жыгылууну көздөй берди. Жегеним Кыргыздан. Рамилондун өргөөсү. Эңгерезде эки куралчан жигит эшиктин оозунда кирген чыккандарды тыкыр текшерип сак турушат. Өргөө ошол өрөөндө гана эмес, бүтүндөй өлкө боюнча кооз, көркөм, зор. Конуштун чекебелин малжандын кыгынан мизилдете тазалап, суук сөз суук көздөрдөн калкалап, калың журтка аты болуп калган бир нече капчыктуулар тызылдап кызмат кылып жүрөт. Малкандын кызы Эңдура менен Пияздын уулу Хернис алдагандай кеп боло калса, алды артынан сабалап, булганган жерин жалтылдата тазалап, тилине тийбей шыпылдайт. Жол тандабас аргымактар мамыга батпай, баш аягы көрүнбөй бапырап тизилип тургандыгы бул өргөөдө маанилүү маселелер чечилип, беделсиз бектердин, мансапкор манаптардын бардыгы дал ушул жерде чогулуп атканын туюндуруп турду. Өргөөнүн дал ортосунда чылкый алтын куймалар кынапталып тизилип, чөккөн төөдөй үйүлүп турат. Адалсынган молдону да адаштырып, жолунан азгыруу үчүн атайлап тизилген алтындар эле бул. Түндүктөн түшкөн күндүн шооласына жаркыраган сайын тегерете орун алгандардын ооздору оо өтер ачылып, ой майгат да отурушту. Төрдүн төбөсүндө отурган Рамилон Баатыр булар таңыркап бүтсүн дегенсип, чай кайнамча үн катпай койду эле, энесинин эсендигинен евранын бекемдигин, атасынын батасынан акчаны шатыраганын жогору көргөн буларың таң атканча деле тамшанып бүтчүдөй эмес. Акыры Рамилон Баатыр сөз баштап, келгендер менен көңүл кош учурашып, алдында чөмөлө үйүлгөн алтын аптал кирешеси экенин, түмөндөгөн байлыгынын бир түйүнчөгүн көрсөтүп атканын, кайран катын жаманда жамандыгын карматса бул байлыгын бир жаткан жеринен чыкпай калаарын айтып өттү. Жоруктуу кеңешке жортуулга кандай ыкма менен барыш керектигин, сатып алууга самандай акча сапырууга даяр экендигин айтып, Рамилон Баатыр мындай деди. Караан туткан жатындаш жакынын сатып алгыла, калеминде тили бар акынын сатып алгыла, ар намысын пейилин акылын сатып алгыла, ак никелүү койнунда катын сатып алгыла, добуштан доллар аябай карайлап турган кыргызга калайманды чалгыла, былк этип койбос хан барда былтый акча салгыла. Рамилон Баатыр тегеректеп көздөрү күйүп турган өтө көбөлөргө көз жүгүрттү. Отургандардын оюна келечек тууралуу кенедей да ой келбей, ортодогу ополтоодой кенчтен көздөрүн албай, кыялдары кыйлага кетип кымыңдап жалынышат. Саамга орун алган жымжырттыкты бузуп, сайраган эле эмес, сактыгы да сагызгандай экендигин билдиргиси келдиби, же кыйлаңа караганда кыраакыңар менмин дегиси келдиби, айтор айтылуу Кыракадылбек. Бул кыйындыгыңызда кымындай да шегим жок, Рамилон Баатырым. Илгери тил эмизип добушалчы элек, эми минтип пул эмизген заманга туш болдук. Тикендүү тилибиздин тибирегенинен пайда чыкпай калган соң, бачке акчаңызга башыбызды ийип, бажыдан бурдаган байлыгыңызды сүйүп, бага электей баркыбызга сийип, алдыңызга бөктүшүп келип отурабыз, Баатырым. Айтайын дегеним, тактикабыз тууралуу так ээсине да кабар берип коелу. Кантсе да ханаты бар эмеспи? Былк этпес хандан доллар таратууга добро алып койсок, доого калабыз. Ансыз да жегеним Кыргыздан жорулугунун жеңиши, жебичүүнүн жемиши болорун эл көрүп турат. Андыктан абайлайлы, акыл үйрөтөт деп айып этпеңиз. Жалпы жорулуктун жоокерлерин ойлогондогум. Жеке өзүмдө жөргөмүштүн желесинде айып жок. Кааласаңыз Крокодилди найтти деген акыл сөзүмдү кайталап деле берейин, деп олуттуу кеңеш айтты. Капырайды. Рамилон кыжырдана Крокодилбекке бурулду.
Былк этпесин хандыкка шайлана арда каражатты талаадан терип алыптырбы? Кабагым каршым дебей канча керек болсо каржылаган мына менмин го. Эмемне? Ошондон добро сурайт бекенмин. Кычкылтегин кыстырган, кыңк эткенин быштырган долларлуунун доору экенин эсиңден чыгарбачы чырагым. Агуры асыл эке бий менен амалдаш дегениң жөндүү болмок. Жоролуктун сап башында сени салайын деп жүрсө, сапси маанайды чөктүрдүң го. Тишиң өтпөгөн маселеге тийишпей тимеле тур. Тилиңдин булчугун талтпай. Жөжөнү күздө санайсың, тилиңди шондо сабайсың. Деп Рамилион Баатыр мыскылдай. Өзүнө карата мындай орой мамилени күтпөгөн Кыракадылбектин шаабайы сууп, көпчүлүктүн алдында кадырымды түшүрсө да, тизмедеги катар номурумду төмөн түшүрбөсө болду деген таризде тилин тишине ката каяшай туудан карманып турганда, 12 канат өргөөнүн төрүндө илбирс терисин жамынып отурган Изгеммат сөзүн баштады. Кадырыңар жай болсун, матыралуу кадырлар. Опей, кадырлуу меймандар. Жогоруда Рамилион иним жооруктуу кеңешке кандай жол менен болбосун жеңип барыш керектигин, журтту жумуруп ойдон жаштарды жамааты менен сатып алыш керектигин түшүндүрүп өттү. Туурабы туугандар? Туура. Е баракелде, сиздерге көз тийбесин, аман болуңуздар. Түфү, деп сол уптасына түкүрүнүшүп, кээси керегени 3 жолдан черткилеп, кыргыздан сиздердей төрөлөр эми төрөлөр бекен, Кудай дешип, безелене колдой кетишти беркилер. Изгеммат сөзүн андан ары улап, соопчулуктун сому даяр болгон соң сооданы кылаарбыз. Дагы бир жагдай бар. Эл азыр жаштар келсин деп атат. Бирок жаштарың акылманбы же сатылганбы, көсөм өткүрбү же көчү көпкүрбү, илим билимдүүбү же саркеч кийимдүүбү, жүргөндө оту, карегинде жалыны барбы же жүлүнү бош жүгүрүкпү, анысын ойлонушкан жок. Ошондуктан биз дагы жаштардан 10 чактысын ат чабыштын алдына салып, өзүбүз артында айдакчы болгонубуз дурус. Тиги паамылчы Мирбакыр жетек башы болот. Калктын каалоосун аткарган өңдөнүп, жалаң жаштарбыз дедиртип, жамы журттун көзүн көрүнө эле бойойбуз, деди Изгеммат ийиндеги илбирс тонун оңдоно. Баракелде байым. Акыл болбосоң кое кал. Мына, сиздейди мактап, сиздейди жактабасам, анда мен кара эле жердин ачыгына кирип кетейин, деди көөдөн ачка көрөнгөсү азиз бирөөсү. Ага улай, сөөлөтүңүздөн айланайын мыктыларым. Сиздер үчүн сөөк чайнаган тиштерим сөпөт болсун. Рамилион Баатыр экөөңүздөргө акыр аягына чейин арка бел болууга, зулумдук кылбоого зуптайбы жакшыларым, деп жашылдана күпүлдөп алды сөөк чайнаар акма келди. Буларды угуп, Кнопкалуу ак сарайдан 5 жыл бою күн алыс учурашып, ымаласы келишип, жети сиңише түшкөн Изгемматтын алды сен болосуң досум деп айткандарын эстеп, Кыракадылбектин кагырыгы түтөй кыйыктангансып калганда, Изгеммат аны темгил сарысынан тетирленбечи досум деп тыйып койду. Шакистан. Кошоктошмой, жупташмай, кошунасын уктатмай, ички интрига булактар, ушак сөздөн ириң аккан кулактар, эбегейсиз эсептик шоттор, ээси бар, эси жоктор, турмушун туура жүргүзгөндөр жана турсиги поктор сыяктуу көрүнүштөр бу Шакистан жоролугунда да күчүнө кирип, жооруктуу кеңешке жортуулга кам көрүү каты жүрүп жаткан чак. Шарап бири Шаралко бу жоролукту түптөгөн маалда элдин назарын 50 грамм менен алып койчу эле. Эми минтип доллардын наркы менен катар добуштун баасы да көтөрүлүп, 100 куйса эле жүгүрө шайлап, жүгүнүп берчү эл жок азыр. Мунун баары мыкты түшүнүп турган Шаралко адегенде жоролукка эл мыктыларын дыкаттык менен трезво тандайын деди жакшы эле. 50 грамм куйчу элем, элиме сыпаа сунчу элем, 100 граммдан куйчу элем, журтума жүдаа сунчу элем. Бу сапар кантер экем, деп бушайман болду Шаралко. Үстүндөгү үзүгү айнектен жабылган, желим кереге, же зуук, 12 канат өргөөнүн дал ортосунда асыл таштар менен шөкөттөлгөн 4 тарабы 4 кулач чөйчөктөн шампанга толтуруп, Шаралкон кулачын кере жайып, шилисин кымчебел кыздарга ушалатып, жылаңач денечен Шардонинин ширесине шардана чайкана отурган маалда сыртта улам жакындап келаткансыган аттын дүбүртү угула калды. Шарапка шалдырай түшкөн Шаралко шарт ордунан тура калды эле, музоо кирпик селкилер шебинин жоонуна жибек кемсел жаба коюшту. Аңгыча эшик жабууну жарым жартылай ача коюп, кызматчы жигиттердин бири башын сала, кайыптан бүткөн кайфсунар кабыланым, босогуңузга атчан бирөө,
артында антаңдап дагы бир жөө жакындап келатышат. Жайла десеңиз жаамгерлүү жебем даяр, майла десеңиз батнуста бажырайып рүмкелерин тизилүү, деди. Так, кимдер экенин баамдап турам. Киргизе бер, деди Шаралко. Куп болот 40 градустун кыраана, деген жигит көздөн кайын болду. Көз эби ак байланып, түн жарымдап калган маал. Улам төрлөгөн сайын кууш тартып олтурган коктуну өрдөп келаткан экөө чындап эле элден оочу тигилген Шаралконун эс алуучу өргөөсүнө жакындап калышкан. Атчан Каниисус алдынан көз албай, үнсөзсүз үзөңгүсүн тыным алдырбай үзгүлтүксүз теминет. Эдиреңдеп артынан калбай ээрчиген Дасис Фантастиш эки көзүн тостойтуп, кудумгу уурдактан калчудай куйругулаш дегдеңдеп желип алган. Өргөнүн оозуна келген Каниисус аттан түшүп, үстү башын оңдогуча берки жөө жүгүрүк Дасистин жете келип, кызматчы жигиттердин бири каалгасын түрү ачып турган өргөөгө жоргологон бойдон түп-түз кирип барды. Артынан Каниисус да бет алып эшиктен эңкейип аттады эле, Дасис Фантастиш «Ега түгүн, жүгүнүш керек беле?» дегенчелик кылып, колун көкүрөгүнө кармай, леп-лебети 2-3 рет Шаралкону карап жүгүнүп ийди. А болбосо Каниисус каалга киши боюнан кыйла жапыс болгону үчүн гана эңкейип кирген эле. Аркы беркини байкай бербеген аңкоо Дасистин аны кайдан билсин? Пулуң болсо кулуңмун, бийлигиң болсо чапаныңа чаң, заңыңа чымын кондурбайм деген ой жоромолдун казанында оргуштап кайнап күн кечирген неме эмеспи? Амандашып алжай сурашкан соң Каниисус былк этпес хан менен бетме бет сүйлөшүп, жоруктуу кеңешке өтүп келүү үчүн алардын айткан шартына макул болуп, ал тургай Аслакей бий менен да кол алышып келгенин божурап өттү. Абдан дурус иш болгон экен, баатыр. Эмесе каражат жагын камсанаба. Жада калса испискеңди да ийне жибине чейин иликтеп даярдап берем. Байкашымча башкалардын баары алдына мадрабаштарды коюп, артында бизөңдү карта чабыш чугурактагы карт бөрүлөрдү шыкап алышыптыр. Элдин каалоосу ушундай эмиш. Биз да ошол ыкманы карманабыз, деди Шаралко, жылмаюусун жашыра албай. Жок, деди так кесе Каниисус. Исписке менен ишиңиз болбосун. Аны өзүм түзөм. Мадрабаш садрабаштар тигилерге эле буйрусун. Элдин каалоосу жаштар эмес, башка. Жартыгап ундук акча. Көрүнбөгөн жерде окуп чокуп келген кызыл кагаздууларга караганда көрүп билип жүргөн баягы эле баатырларыбыз мыкты. Тигил жакта тил чайнаар Тазара Акбек тик туруп берем деп даяр турат. Бул жерде мына Дасис Фантастишим да дап даяр. Дагы ушуларга окшогон хитмендерди, жипчендерди чогулта коем. Сиздин жумуш эң оңой. Каражатты азыр бересиз да камырабай жатып так мандат алаарда келесиз. Булардын маегине маани бербей баятаан өргөөнүн өзгөчө жасалгасына бир таңыркап, араакта ак балтыр селкилерге 2 таңыркап, тостойгон көзүн алмак салмак кыскылап, кызыгуусу артып отурган Дасис Фантастиш өз ысымын уга калып селтете «Да, даярмын. Кимге, канча, эмнени?» деп оюнун баш аягын таппай чөнтөгүн тырмалап калды. Опурайды, ишиңиз болбосун дегенин карасаң мунун. Уусатып жүрүп тапкан тыйынды ууштап чачаар мен болсом, анан жоролукка жоокер тандаар сен болгонуң кандай? Деп опурула кетти Шаралко. Ушундай сөз болоорун билип даярдана келген Каниисусуң да жөн калбай жөө жомоктоп жооп айтып отуруп кайым айтыш жаңжалга айланды. Дасис Фантастиш экөөнүн тең таарынтпай, ал айтса аныкын туура деп, бул айтса мунукун туура деп, калыс сөзүн айтканга жарабай, далдактап ары бери жүгүрүп айласы кетти. Ошентип Шакистан жоролугунун көзүлөрү бири-биринин көзүнүн төбөсү менен карап, тил табыша албай, исписке түзүүнү талашып, көпкө жүрүп калышты. Аңгыча убакыт деген учкан куш экен, буларды күтпөй койду. У чыгарган конвейерди токтотконго жарабаган мыктылар убакытты токтотууга кайдан алы келсин? Тандоого катталуунун мөөнөтү аяктай берди. Танапис, таарынчыгарга танапис кыла тургула айланайын агылар. Экөөң эки жакка тартып атып талаада калбайлы. Биз да жоролукка биртке акча салып, салымыбызды кошуп, мандат алсак майлайбыз деп малыбызды семиртип койдук эле. Бир ачууңуздарды мага берип, бир бале кылып испискени азыр тапшыралы, туугандар. Бүгүн акыркы күн, деди Шакистан жоролугунун жоон тобу жолугушуу өткөрүп жаткан маалда. Туура айтат. Ошонткиле, азыр чечкиле. Эч айласы болбосо энно-бенно силе бийгиле, дешип уулдап ийишти көпчүлүк. Ой жолуң болгурлар. Караманча болбосо кара көтөн кармай койгулачы отом. Дештеле Каниисус көтөн пөтөнүңөрдү урганым жок деп көгөрүп болбой койду. Шаралконун испискесине киргендер айласы кеткенде, Каниисус баатыр, кыргызда улууга уступка кылчу эле, Шаралкого жол береми?
деп шаштырса, беркинин испискесиндегилер тескерисинче Канисуска жан тартып: "Мырзалар, бу Шакистан жоролугун жоролук кылган дал ушул Канисусубуз эмеспи? Деңгисин да, ден соолугун да коротуп, ушунча эмгек кылган соң эми көөнүнө төп келгендерди катарына каттаганга кантип акысы болбосун?" деп турушту. Экөөнүн тең испискесинде барлар гана бейгапар камчылар менен жер чукуп үнсүз жок тымпыйышат. Таңда башталган талаш тартыш күн батаарга чейин созулду. Бирине бири ыраа көрбөдү. Расында, кыйладан берки ыстык кандаштардын ыркырашуусу башкалардын чыркырашуусуна түрткү болорун туюшкан жок. Акыры айла кеткенде тектирди жээктей төмөн карай эшигин гыдыңдатып бараткан бейтаанышты тебетейлерин булгалашып чакырышты да, куржунунун бир көзүнө Шаралконун, экинчи көзүнө Канисустун испискесин салып беришип: "Кагылайын тууганым, калаага бараткан экенсиң, бизге жардам кыл. Калаанын чок ортосундагы Воршайкомдун короосуна жеткенде эшектин тизгинин кое бер. Эшегиң мамыга кайсы ыптасы менен токтосо, куржундун ошол жак көзүндөгү испискени тапшыр. Тапшырганда да Шайлатан айымдын өз колуна бере көр. Бар эми, тез жөнө. Испискени эшеги экөөңдү Кудайга тапшырдык" дешип кала беришти шакистанчылар. Эшекчен эми баягыдан да эдириңдете жөнөй берди. Кат салып бергендердин караанынан алыстаган кезде тигилердин бирөөсү колтугуна бир нерсе сойлотуп: "Бул сага, оң жагынан токтот эшекти, оң жагынан, түшүндүңбү? Оң дейм" деп кулагына шыбыраганын эстеп, чапанына колун салып чаток сууруп чыкты. "Вахене" деп кымыңдап, эшеги эжа бербей кыдыңдап, өзү тигинден кылт-кылт жутуп жымыңдап жүрүп отуруп, көздөгөн жерине жете келди. Воршайкомдун оозунда бир топ эл турган экен. Эшекчен чарчап чаалыкканбы же чатоктун көөсү демине чатак салдыбы айтор, баягы айтылган мамыны дагы, Шайлатан мамыны дагы эстеген жок. Сагаалап тургандарды сүзө качырып барып, куржундун сол көзүнөн оролгон кагазды алып чыкты да, Воршайкомдун босогосун туштай шалп эттире ыргытып койду. Ал Канисустун испискеси эле. Демейде Шаролкону ийгиликке жетелеген ичкилик бул ирет тетири ойноду ошентип. Эшекчен эми оң колундагы шишкени шыпка бийип, жарданып турган көпчүлүктөн суурулуп, короодон чыга хыхылаган бойдон көздөн кайын болду. Карап тургандар мунун кылыгына бир сыйра каткырып алышты. Качан гана ичкерден чыгып келаткан Шайлатан тиги испискени көрүп жерден ала коюп, каттоого алып кирип баштаганда, жардандагылардын каткырыга дегенде кыйкырыкка, анан өкүрүк бакырыкка айланды. Жооруктуу кеңешке тандоонун чак-челекей чак будуңунун алгачкысы дал ошол жерден башталды. "Болбойт, кечигишти. Шакистанды жарыштан четтеткиле. О, чүйрүңдөп жүрүп кеч келишти. Эми чүкөсүн ары ойносун. Жарышка катышпасын" деп баам салып байкап турган жарчылар жаа кайрый айкырык сала беришти. Кыйкырыктары кыйла жерге угулуп, кызуу салгылаш жаралып баратты. Ал ортодо башка таандаш жоролуктардын жоокерлери да улам чууруп, Воршайкомдун короосуна котолоп көбөйүп, Шайлатандын шашчысын кетирди. Чача мекенден Теплис Шао, Бикеттин эрке баласы Сүмбүс өйүндөр дароо пайда болушту. Андан соң алиги балашка бапылдап, Бийбо жоролугунун ээси Алтын Эекти аста сүйлөп, кайдан жайдан келип, көз көрсөтүп кайтышты. Бул кетпес хан мурдунан чүлүктөп алган бул Шакистан жоролугунун оюндан оолактатууга башкалар бар күчүн жумушап, калыстык издешип калаага дүрбөлөң салышты. Кайсалактап не кылар айласын таппай, чыйпылыктап күйүнүп, чымындай жандан түңүлүп, топтогон жоролору топташтай чачылып, бир жагынан Шаралкосу бакырып, карайлаган Канисус чүнчүйтүштү 3 күндө. 4-күн дегенде Воршайкомдон чакыруу келди. Кудайдан болуп жакшы кабар айтаар, куру кол барбайын, каты күн деп аземдеп белек камдатып, алтын сөйкө белектерин көз жоосуна алган мыктысын, ал тургай куу жүзү кубанып калсын деп кундуз жабуу байланып, түн жамынып Шайлатан айымдын өргөөсүнө барып түштү Канисус. Артынып келген белегин алдына жая бергенде, Шайлатандын демейде жарымына чейин араң ачыла жүрчү көздөрү бул ирет даканса ачылып, чанагынын тоголуктугу даана көрүндү. Кундуз жабууну кучактай, берки баалуу зер буюмдарды зерикпей бирден суктанып карап чыкты да, күмүш чач учкучту алып керегиге илип койду. Кереги тийбейт дегенсип. Босогодо солдоюп, сөздү эмнеден баштаарын билбей, улам мурдунун суусун шыр тартып турган Канисуска акырын басып келди Шайлатан. Ансыз да өзүнүн ыңгайсыз сезип турган немени Шайлатан айым шамдагайлык менен чандырдан шап кармады. Кармаганда да тырыштыра кармады эле, Канисусуң дем ала албай көгөрүп кетти. "Ай,
Кайсы күнөөм үчүн? Кокуй! Булбул кетпес хандын сага саламдыбайы. Эсине келбесе, эвиме көнбөсө, эмкиде могул экөөнүн ордун алмаштырып коем дептир. Деп Шайлатан айым мыжыга кысып койду. Болду, түшүндүм. Деген Каниусус канталай түшкөн көздөрүн кирбиңдетип, аксай басып атына минип, ураалаган бойдон жөнөп калды. Ошентип Шакистандын шартты бузганына карабай тандоого катышып калышы караламан калктын бир далайынын шаабайын суутуп, нааразычылыктын бүчүрүн көкүрөгүнө сепкендей болду. Туш-туштан түркүн түстүү туулар көрүнүп, 7 түтүн кыргыздын 70ке бөлүнүп, тандоонун шаңы дал ушинтип башталды. Шыкмамбет Баатыр чолок чапанын үчбүктөп көчүгүнө салып, конушунун тушунан кыя кетчү ат жолдун боюндагы урчук ташта эки бутун салаңдатып бир караан отурат. Анда санда жок издеп, же жогорку конушка кымыз уулап өтүп калган атчандарга «Ассалам алейкум» деп учурашат. «Олек салам» деп кээси дурусунан алик алса, кээси башын ийкемексен, таанымаксан болуп өтүп кетишет. Түзүгүрөөк алик алганынан калаада эмне бар? Эл журт эсенчиликтеби? Кантип атышат биздин жакшылар? Мени издеп жатышкан жокпу? Деп катар суроо узатып калат. Ооба, сени издеп сурап атышат. Өзүңсүз өтүп аткан күн өлүмгө барабар болуп өксүп калды калың эл. Кайтсаңчы, карааныңдан кагылайын Шыкмамбет Баатырым, дээр бекен дейт оюнда. Кайбери издебей анан. Бу сени эстебесек анда эсибизге жара чыкпайбы катүгүн? Чындык дегенде буулуккан буурадай гүрүлдөп, будильниктей чырылдап жүргөнүңдө, эл керегине жарасын деп жазган мыйзамдарыңды кантип унуталы демишетсе, баягынын кош таноосу чанаштай барбайып, кол чатырдай дердейип, эшек боюндай таштан эвересттен секиргенсип секирип түшүп, эдириңдеп ары бери басып, «Шыкмамбет, Мамбет, я парень хоть куда. Шыкмамбет, Мамбет, хожу туда-сюда» деп кыңылдап ырдап талат. Кээси «Жок ботом, секиси бийик сепил куруп койбосоң, же жок эле дегенде сейил бакка чырпык сайып бербесең, сен эмнеге эстейли дагы, зарыгып неге издейли? Азыр кала ичи кыйсыпыр. Жорукту кеңешке бет алган жоролуктар жол талашып, байманаптар сандыктагы байлыгынын санын, талаадагы малын тактап, жоролук башы дегенде көпөстөрдү чакырып, көпөстөр көңүлдөшүн сүйрөй кирип, көп кызыктын учу кылтыйып турган чак десе, Шыкмамбетиң шыпшынып, келери кечке шамаалда отуруп, кеберсиген эринин кырча тиштеп, мини манжаларын үстөккө босток толгой бурай кырсылдатып, «Эчтеке эмес. Эл деген кыракы, эл тараза, эл баарын көрүп турат» дегенден бөлөк эч нерсе айта албай элейи отуруп калат. Урчук ташта ушинтип отуруп калганына далай убакыт болуп калды. Тунуул кылып, чыпалагын карматып жетелеп жүргөн Учкашич менен уруша кеткенден бери ал ушул жерде. Эзелтен бери экөө унак жүрүшүп, эмнеден улам чатакташып кеткени элге билинбей калды. Үркөр жылдыз батканда үйүмө бейкам жатты элем. Шыкмамбетим келди эле, гүл кымызын ичти элек, күпүлдөшө кетти элек, жылаан чагып жылкы тепкендей болгон эмес. Шыкмамбет шашып ийди окшойт дегенден бөлөгүн айтпай тим болду Учкашич. Шыкмамбети да шыбырап бирдеме демишетип, жарытылуу шыбабай коюп, таң көрүү, эми биринин абийирин бири ачса, тамашага баталы деп тамшана күтүп, учу кыйырсыз ушак үмүттөтүп алган эркектер ыткытып, кыз келиндердин желини шишип, сүтү тартылып кеткен эле. Адатта ынак болуп жүрүү ырысты устукан тийип калса өнөгүн ыргыта тээп, ынтымактан кечип, ычкырын кесип, ыштанын чечип, чырылдап чычаң чукушуп, кабанак итке куудуруп, оолуяга жолун буудуруп ийгендер көп кездешип аткан. Учкашич устаты Балпетме хандын каарына калып, зынданга түшкөндө зымырык куштай чарк айланып, чыгарып алуу чарасын издеп, жоролорун чар тарапка чачыратпай ынтымагын сактап, чыныгы азаматтык кылган жайы бар Шыкмамбеттин. Элден ээн жерде эркелеп, Учкашичим устатым, ууртуңа муң жукпасын, унчукпа короз үнүң бас, устатым бир аз уктасын десе, Учкашичи да эре эркеп кетип, Шыкмамбетим бөбөгүм, шакшагым шынаам жөлөгүм, шай кетсе жоро башына шайлабайм сенден бөлөгүн деп жооп кайтараар эле кезинде. Ака укалашып жүрүп, эми минтип алка жакалашып калбадыбы?
Бүгүн да адаттагысынча калаадан келчү жолду карап, жолоочуларга кыйыр салып, эч нерседен бейкам отурган. Аңгыча ат жабым алыс төмөн жакта берилеп келаткан жарк журк эткен кубулушту байкап калды. Улам жалтырагы жакындай берип, Шыкмамбеттин көзү короодон айбыгып уяла баштады. Куданын керемети. Бул эмне деген шумтук болуп кетти? Деп Шыкмамбет күбүрөнүп келмесин келтирди. Көздөрүн чүрүштүрүп болсо да, эмне экенин көрүүгө аракет кылды эле, анысынан майнап чыкпады. Аттын басыгы жакындап калганын эшиткен Шыкмамбет эмнеси болсо да учурашып көрөйүн дегендей, «Ассалому алейкум» деп кыйкыра учураша кетти эле. «Алейкум ассалам. Ой, Шыкмамбетим, сенсиңби, бир боорум? Эмне көзүңдү жумуп отурасың? Жакшысыңбы деги?» деген өзүнө тааныш үндууга, «Өмө, Алтынээк досум, сенсиңби? Айланайын. Асмандагы күн жерге түшүп атып, ат минип келатканго деп коем. Кыздар сүйгөн жүзүмө бырыш түшүп кетпесин катуу күн. Көз уялып атат. Башыңа кийч бөркүңдү. Көздү уялтып өлтүрдү», деди эле Алтынээк бөркүн башына баса кийип, айлананы күндүн чагылышуусунан арылтып, аттан түшө Шыкмамбет менен Кулачин кенен ууртун терең жая кучакташы учурашты. Канжыгада азыгын чечип, шамшум этип, шамга чейин сырдашып отурушту эки дос. Алтынээк да акыбалынын анчейин эместигин айтып, алдыдагы салгылаш санаасынан кетпей, түндүк түштүктү түрө кыдырып, жоролоруна кошулуп жоого чыгууга түгөй издеп жүргөнүн айтты. Бала болуп башынан жүк түшкөндөн бери Алтынээк ар дайым же ары аттап кетпей, же берки өйүзгө өтпөй, бага элегин түрө коюп, кечмеликти томогуна чейин кечип, томсоруп тура бермеyi бар. «Ой, бул эмнең? Не деген туруш алдагы?» дегендерге биринчи нейтралка деп коет мындайды, деп акылдуу көрүнүштүн амалын кылып, азыраак сүйлөп, андан соң алдыга эки эли жүткүнүп турган эгин артка тарта үстү менен теңдемиш болуп коёр эле. Бирок көрүп тургандар мунун биринчисине да, экинчисине да ишенбей, эки кылыгы тең жасалма экенин билип турушчу. «Шымакем, өзүң угуп аткандырсың, акыбалым дурус эмес», деп сөзүн улады Алтынээк эгиндеги жарым коч асмейин бүркүп таштап. «А дегенде Курбаксхандын кара жол жорлугу менен чыктым. Андан кийин Өмбапанын кеш публикасы менен келиштим. Кийин телчигип калганымда өзүмчө бөлүнүп Бибо деген жоролукту чампалай коюп, секирик жасайбыз. Кембагал тоюнуп, карт кекирип жашайбыз. Биздин секирикти көргөн Илбирс чүнчүйт, Жолборс тынчыйт, дей коюп, максатыбызга жеттик. Жорукту кеңешке жеткен менен Илбирсче секирмек түгүл, иттин басыгына жете албадык. Ачып көздү жумгуча минтип кайра тандоо келип калды. Эмне айлатап, эмнени секиртем деп башың маң», деди оор үшкүрүнө. Ортодо дагы далай арыз арман айтышып, акыры Бибонун түсүн өзгөртүп, Шыкмамбет анын жүзү болуп, калк ичинен кадырын кашыктап эмес, кака кокулап чогултмайга токтолушту. Бейбашенный. Кала ичинде конуштар жыш жайгашып, чийнеп аткыс кыйма чийме чийир жолдор менен күндүр түндүр көрө оокат менен алып урушуп жүргөн жашоочуларга жык жыйма. Таң заардан кай тарапка бараарын билбей учуп кетип, жараткандын түгөнбөгөн рызкысы менен балапандарына жем тиштеп келген чымчык сыңары кепчин кемирейте сүйрөй үйүнөн чыгып, келери кечке маңдай терин төгүп темселеп жүрүп термелеп келген рызкысы менен күн көргөн кембагалдан тартып, көпкөн көпөстөрдү, мамыгынан көзүнүн чанагына чейин май баскан манаптарды батырган ушул кала. Ар кимиси акылы жетишинче, алы келишинче турмушун тыңдамыш этип аткансыйт. Бирок бири калбай тырбалаңдап жаткандай көрүнгөнү менен арасында билгени бар немедей билек кароосун талытпай бош жаткандар дагы жок эмес. Калаанын орто ченинде жайгашкан орто жасалгалуу өргөөнүн ээси да эч нерсе жасабайт. Улам бир жерден чыга калып, улондон бар ишти божурап койгону болбосо, ботусунун боосун чече албагандардан. Аны таанып билгендери, коңшу колоңдору ары өтүп, бери өтүп калганда, «Копурай ботом, бу Сыймыкубана качан болбосун колу бош жүрөт дагы анан сүйлөсө асмандын башына айтат экен. Өткөндө да өйүзгө өрөөндү кыдырып, саякаттап келген имиш. Тыйынды кайдан табат десең?» десе, дагы бирөөлөрү
Ол да жарыктык киши. Сыймихуана илгери Курбакыс хандын доорунда пара көрөр болуп, андан соң жултөрдүн алтынан жулмалап ташып кетип аткан ханадистин арамынын адалдагыч, боор тартар болуш чагы болуп, айтор майлуу сүттүү кызматтарда жүргөндө ачпады беле. Ошондон чогултканы же болушуп жүрүп бөлүшкөнү бардыр. Ага эмнеге анча кызыктыңыз, курган айые, дейт. Анда дагы бири баш чайкап, ооба десең, аны не алып не койгонун бир Алла гана билбесе, тартууга алгам деп айтып жүргөн барини эсимдигиче ада болот эле дейин да, деп кеп кылат. А Сыймихуанна мындай сөздөргө маани бербей, күндүр-түндүр ууга чыккан мергендей хайп аттуу керемет күч Евра дөөлөттүн артынан сая түшөт. Аңчылыктын 1000 түрүн колдонуп, улам ар кандай аракет кылып акыры хайпты кармайм деп чымырканат. Хайп дегенин тартууга түшө койчу таранчы эмес да. Аны тутамдоонун сыры, ыңгайлуу убакыт сааты болоорун бир нече натыйжасыз аракеттерден кийин Сыймихуанна жакшы түшүнүп калды. Дал ушул маалда Кара Кытайдан чыккан илдет бүтө аламды каптап, ал тургай бир ууч кыргызды да тооруп кирип келди. Тааж илдет дегени так ээсинин да, аны тегеректеген эл жакшыларында, таманы чор баскан кен багалында аеосуз бушайманга салып, жан соогуга жеткизбей жайлай баштады. Анда илдеттин давасын тапмак түгүл аналгин менен араң камсыздап аткан мет башы карайлап, үлбүрөк целофандай өкмөт акең атын унутуп, андан соң болбураак каптай борооно менде ажалдан арачага түшө албай, карапайым калкты кара тумоодон калкалай албай, илээндигин иш жүзүндө көрсөтүп, далай жаранды жарганаттын ылаңына жалматып ийишти. Ооруга чалдыккан бейбечаралар ооруканага батпай, көрүнгөн коктоголотто жер кучактап жан таслим болуп жатканын журт башчылар жууркандан башын кылтыйтып карап турушту. Омоктуу оорукананы мындай кой, түзүктөп даараткана куруп көрбөгөн чиновниктерге ошондо калктын жини кайнады. Карап тургула, силердиби неңди гана, деп ызаланды көпчүлүк. Башка түшкөн балээден эптеп кутулсам болду, оюмду өзгөртөм. Баалуулук менен бакытты байлыктан издеп, байлыкты мансапка байлаганымды токтотом. Кудайым ушундан аман чыгарса кумурскага зыянымды тийгизбей, кулк мүнөзүмдү көркөмдөп, кудуум насаат китептегидей жашоо кечирем. Намысымды төкпөйм, наста чекпейм экинчи, дегендерде арбыды. Атаганат, алда таалам ой багытыңды оңдойм десе бат эле тура. Нарк населибиз арзандап нандын баасы менен бир болуп, пейлибиз төмөндөп пенсиянын деңгээли менен тең болуп калды эле. Эмелибиздин көзү ачылып көөдөнү тазарат буйрса, деп омуроолоп келген орунун оң жагын көрө билген карыялар да болуп атты. Карыялардын анткенинин жөнү бар эле. Бул кетпес хандан жарытылуу жарлык уга албаган соң, жалдырап жакшыларды карап отуруудан пайда жок экенин сезген эл өзүнө өзү көмөктөшүп, наары жок калганда нанынын жарымын сындырып берип, дары издеп калганда дарыгерин кошо чакыртып, көрө оокаттын айынан конушун таштап сыртта жүргөндөрү жапырт жардам кылып, 40 түтүн кыргызга келген кырсык кыйла алсырап, кыйрап бараткан ынтымагы дал ушул кыйчалыш мезгилде арта түшкөнсүдө. Жалгыз токочунун жарымын берген жакырды эрдик кылды дешкен жок. Жайлоосуна малы, кампасына даны, капчыгына пулу батпай турган айрым көпөстөрдүн тараткан 4 бөлкөсү үчүн төбөсүнө көтөрүп, аны элдик кылгандар да болду. Жорукту кеңешке жол салып атат дешкен жок. Маңдай терменен тапканын берип атат, сооп таап атат, сопу киш экен дешти. Ушундай күндөрдүн биринде опур-топурдан оолактап, аш тойду азайтсак оордан кутула албайт экенбиз, деп былк этпес хан жар салган эле, калктын камын жеген болуп. Кара түндөн куткараар карантиндин шартын сактаган эл өргөөсүнөн чыкпай камалып отуруп калган маал. Сыймихуанна да өз өргөөсүнүн эпчи жагында эпилдеп, казан аягын калдыратып күн өткөрүп жаткан. Эртели кеч кемегесине кургактап тезектен кылап, кара куурайдан тамыскы кылып от жагат. Анысы быкшып түтөсө түмөн ойго батып түтүнүнө магдырайт. Чымгазат деген жоролук менен чогуу чоң максаттарды көздөп алып, эманы кантип ишке ашырып, жоролукту алдыга кантип сүрөөнүн жолун издейт. Бир туруп келечегин элестетип, кең кыялдарга батса, бирде өткөнүнө баам салып башын тырмайт. Качанкы бир мезгилде өзүн капага салып, айласын курутуп, абида кылган адамдар эсине келет. Андайларды эстегенде каары төгүлүп, кабагы карыш сөгүлүп, кан түшүнү кармай калат. Бир күнү ошол эпчи жакта отурган калыбында элге кайрылып, журт рыскысына кол салгандар кокого жетип, эл башыман дегендер эсирип көпкөнүн айтып көрдү эле, эл түзүк кабыл алгандай болду. Бута калып а дегенде аскалакал хандын доорунда доллар камтып,
Хандын ынактарынын бири болуп, ырыстуунун баарын коломтосуна ташып, ырчыны коюнуна катып, эсирген мансапкор экенин элден жашыра жүргөн Куужумал дегенди кууруп кирди. Аны ашыра чукулап, экинижеси эселеп жеген деделе элге ан сайын жага бербей чурулдап колдогондор тез эле жер жайнай түштү. Баракелде, Сыймыхуанна, жарасаң сен жарайсың, жаралуу жерибизди таптың көрүнөт деп турушту жакшылык үмүттөтүп жаратманды күткөндөр. Сыкемдин эшиктен издеген евро дөөлөтү ушинтип эпчи жактан жарк этти. Абалкы бийлиги жок, арачага түшчү аска зоосу аз калакалда жанында эмес. Алдан күчтөн тайып калган Куужумал опурулган Сыймыхуананын оозунан түкүрүк, түтүн аралаш чыккан дооматына оңдуу жооп, катыраак аяша айта албады. Же жалаа жаптың деп жаактан ары тартып ийгенге жарабады. Же төлөтөм дегенде төөгө талаштыра урганга карлыктын кароосу келбеди. Же жедим эле деп жер муштап бербеди. Бир ирет гана Миясбек дегени китеп карматып көрмөкчү болду эле Куужумалың буголун артына алып, сөөмөйү менен ортон манжаларын кыйчалыштыра бири-бирине учкаштырып, бир колу менен китепти кармай, баш бармагы жыртык байпагым менен баягы бай бичемен бөлөк байлыгым жок. Балекетимди албай башкаларды чукулагыла дегенден башка чамасы жок. Асекең болсо азоо аттай атырылып, чие менеми сызыкты. Көрсөтөм сага кызыкты. Күрөгөн ашын кустурам, күлкүңдү ыйгайлантып, күрөң жерин кыстырам. Күмүш алтын төкпөсөң, көптөп барып быштырам. Жеп ичип турган сарайын жемкорлук билем далайын. Бирин койбой жазалайын, бийликке жетип барайын. Ойгонуп кыргыз колдоп бер, окпоктун жайын табайын. Деп от тамызкысы менен өргөөнүн чиналастай күпүлдөп келет. Аны угуп тургандар сөз эмес бөкөн я чиркин. Туура айтып атат туугандар. Тургула. Качанкыга чейин кешигибиз кемирейип, кедейген багал кык кечип жүрсөк, атиги манаптар майга чыланып жашашат я. Андай эл рызкысына кол салган акмактардын талпагын ташка жайып, тапканын талоонго алыш керек десе, дагы бири убал жок жемкорлорго. Сыймыхуана бейбашынны көрүнгөнү менен баатыр мүнөз, кайсар сезилгени менен кара жаак экен. Баарын айтып түйүнө жетем деп атпайбы? Кеттик жигиттер, аттаналы дейт. Аларды угуп Сыкең ого өтөр желпинип, жегиштеп бутага алынганын жер жиберине жетип каалашынча сөккүлөп алат. Кеттик эле кеттик деп кыйкырасыңар, кыйкырып тажаган жоксуңарбы? Дейт дагы бири. Кыйкырмак түгүл кылычтар кындан суурулуп, кызыл ала кан болуп, кырчындай өмүрлөр кыйылганга чейин бардык го айланайындар. Сени көз түшүнүгүбүз аз, түркөйлүк кылат экенбиз. Түп көтөрүлүп ордонун ойронун чыгарган менен шылуундар колдонуп кетип жүрөт го. Маас алмашкан менен көлөчүн калса, тапкан пайдан кайсы? Манчыркаган мансапкорлордун куралы болбой элек адаттагыдай. Агура акылы жетик, ой чабыты мындай кененирээк, эбагындын өчүп, ордонун ойнунан түңүлүп, оолактап сыртка сүрүлүп калганын айтсаң, десе, ой аксакал, акылы жетигинде көрбөдүкпү? Төсүнүн түгү түтпөй түшө качкан Аскалакал ханга эл жакшы эле түтүп чыдап бербедикпи? Же аны унуткарып койдуңузбу? Деген жооп дароо айтылат. Акыл көй келсин десе эле абалкы аксакалды көтөрө чапмай адатка айланып бараткан. Сыймыхуанна аз убакыттын ичинде Ала тоонун ар тарабына таанылып, белдүү мырзалардын катарын толуктай баштайт. Бирок казынаны бүтүндөй жүктөп кеткен Куужумал бүчүрүн койбой кайтарат дедиле, анысы тоголок топчунун сыныгында кайтарбай коет. Андан башкасына асыл албай былк этпес хандын былыктарына көз жумуп, ага тооп кылып, анын айланасындагыларга тил тийгизүүдөн айбыгып, Рамилионду жактап, башпара көрөрдүн мактап, айтор бийликтүү менен байлыктуулардын бирине да камчы кесеп, катуу сөз айтпай, сөөлөтүндө көлөкө түшүрүүдөн жалтанып көтөнсүздүк кылат. Атпай журтка аты чыгып калган соң эми Чымгазат жоролугу менен жорукту кеңешке аттанууга бел байлап, белине мүштөгүн байлап, мүштөгүн маракорго шыкап, эпчи жагын зайыбына бошотуп берип, эшикке чыгып эл аралап жөнөйт. Таш капкан тактика. Былк этпес хандын жатында шиниси Асылакей би санаасы тынч. Маанайы жайдары. Жерге жарык тегиз тийип, аталуу алты, энелүү эки тойгонго дөңсөөгө тигилген жасалгалы чоң өргөөдөн энтиге сыртка чыгып, төмөн жакка байкоо салды. Сурмасыз көзүндөгү чылпагын чыпалагы менен шилекейлей сүртүп, хан агасынын ооматына чиренип, уукка чиит түкүрүп, сулк жата бербей,
сулуу чымчык болмуш этели эл көзүнө деп кеңеш курууга инимдики жоролугунун аттуу баштууларын чакырткан. Аңгыча кыр ашып келаткан 40 мамрут зулум төрө ага уда уул кочкордун караанын тааныды. Алардын соңунда опур-топур 10 чактысы келатат. Атчандар жакындай бергенде кызматчы жигиттер тосо чуркап, меймандардын аттарын алып, алакандарына антисептик чачып, өргөөнү көздөй коштоп келишти. Калпагын азыраак кыйшайта кийген зулум төрө оозунуп өргөө ээсине салам айтып, оң тизесин жерге уруп, Асылаке бийдин колунун сыртынан өө учурашты. Уул кочкор да ушуну кайталап, бийдин колун 2-3 ирет искеп, ийкемдүү амандашты. Булардын соңунда келгендерге Асыкен колунда өптүрүүнү ура көрбөдүбү, айтор элик сап камчысын сунду эле, беркилерин камчы саптын ача туягын учун чоп-чоп этип алып, бооруна колдорун байлап босого тараптан жай алышты. Кана, келгиле мырзалар, жогору өткүлө, деген Асылаке би өстөрүнө өзү биринчи өктөй орун алды алакан жая. Жараткан, билип билбей, көрүп көрбөй, кой десең болбой кетирген күнөөлөрүбүздү кечире көр. Ушу берип аткан ырыскыңа шүгүр келтиребиз. Бирок мындан дагы көбүрөөк берсең жакшы болот эле. Омин, деп дастарконго бата кылды. Омин, оозуңуз камай, ооматыңыз артсынлайым, деп меймандар коштой кош алаканын жүздөрүнө сүрттү. Антисептиктин аңкыган жыты мурдунан өрдөп өттү эле, күн мурун майрамдык кылып, башы ооруп калгандары бак деп таңдайы кургап, тамшанып алышты да эми өкүмдарынын кеп өзөгүн күтүп калышты. Ге, даамга карагыла жигиттер, деп оозун кыбыратымыш эткен бий акеси бир топко сөзүн баштабай, отургандарды сыдыра карап ичинен ойго батат. Улуттук маселелерди кеңешчилер мушулар. А мунун бири да журттун күлүктөрү эмес, күн тийген жердин күкүктөрү. Дөбөттүн канчыгынча дөөлөттүүлөргө куйругун көтөрө шыйпаңдап, бийликтүүнүн билегине оролуп, канжыгасына бактыларын байлап этип, баш кийимин чече коюп, башчынын батинкесин кыйчылдата сүрткүлөп, сүйүүсүн ар келген ханга арнап турчулар. Эртең Непада агамдын бийлиги алсыраса, артын карабай басып кетишер. Жөндө баспай жөөлө өтүшөр, өтү жарылгырлар. Деп алып, ортого тартылган чүйгүндөн кесим эт калтырбай мүлжүп, сөөктөрүн чагып, чучугунан өйдө шимирип отурган жоролугунун ана башчыларына абай сала отурду. Аңгыча сырттан ысык шорпо көтөрүп, аяйка сайым жылап басып кирип келди да: "Келиңиздер, кыргызымдын кең жүрөк мырзалары. Шорпоңуздарды жагыртып берейин. Алып отуруңуздар, агайындар. Алдыда ол отурган атаандаштыкка салгылашка да анализ кыла отуруңуздар", деди жарым карыш. Жарты өрүм чачын кулачына арта сала күлүмсүрөп. Балпетмахан убагында батыштын көңүлүн жубатууну көздөп, Балашка менен дал ушул аяйкасты балапандай кезинде асырап багып алган эле. Балашкаң бамперсин эрте чечип ыргытып, Балпет менен байлоосунан бошонуп, тушоосун кескен ханы менен тултуңдаша кетип, туурунан учуп чыккан эле. Ал эми аяйка сайын болсо, атакесин акыр аягына чейин буткактап жүрүп, ууз тиш кезинде Балпет менен буламыгына тоюнуп, бурала өскөн чынардай жетилип, бултаңдап бускальтер тагынуу курагында келгенде таажылуу болгон былк этпестин такымына чап жабышып, Балпет менен башынан аттап кеткен. Бүгүн минтип Асылаке бийдин өргөөсүнө кеңешме болот экен дегенди укканда таң эрте жете келип, бийдин байбичесине казан аяк кармашкан болуп, 5 теңсеген окуучу кыздай безелене кызмат кылып жүрөт. Анал маналыңды кое турчу айланайын аяка сайым. Антип акылдуу сөз сүйлөп, акыл көйлөнбөсөк деле жеңиш биздеки экени анык эмеспи? А көрө бери кулак салгыла күкүктөрүм. Силерди чакырганымдын жөнүн айтайын, деп Асылаке бий өктөм сүйлөп кеп баштады. Кыргызстан болгону, Кыргызстан атка конгону эмнени гана башынан өткөрбөдү элибиз. Далайы таалайын издеп талаалап кетсе, бу жерде калгандарыбыз таш көтөрө чуркап атып төңкөрүштүн төрөсү болгону калгандарыбыз жалганбы? Мына ушундай кыйчалыс жакта эки коёнду бир ок менен атууну ойлоп турам. Оппали, оюңузга береке. Кана айта салыңызчы кагылайын калк агасы, деп беркилер кулак түрө оңдона калышты. Асылакең андан ары башкаларчылап элдин көңүлүн алууга алаксыбай, алыскы орус бийлигинин алдында хан агамдын аброюн көтөрүүнү ойлонолу. Ошолордун назарынан түнөк табалы. Эркиндик бизге жарашпайт экен деп элге таңкуулайлы да эгемендигибизди океңдерге тартуулайлы. Бул биздин жоролуктун биринчи максаты болсун күчүктөрүм, деп Асылке таш тапкан тактикасы менен бөлүштү эле. Отургандар таңыркай карап,
Акылман болбосоң коя кал, ей. Акыл эмес бекен аттың. Мынакей, учурубуздун бакай атасы. Жашасын, Асла Кеби, жашасын былк этпес хан, дешип дуулдай кубатташты бир калбай. Жада калса бийликте бошой калган орун болсо эле эл оозунан түшпөй түрткөлөнө калчу уул кочкорда ушу уудуу болгондордун катарында ураалап, эгемендигиңден энесин урганым жок, эптеп кызматка илешсем болду дегенсип Асыл экенин айтканынан муюп отурду. Тил билгениң бар бараңарда? Алиги айтсаң шалайчылап вотототтоп отурсак волотканга шерменде болобуз. Андыктан тил билги бириң чыгып тизмектеп берүүң керек, деди Асыл Кеби. Ия магу, деп очуроктон орус мүнөз малат дегени колун көтөрдү. Азаматсың. Бирок орус тилин билгениң аздык кылат. Ок өтпөс бетон беттүү болгонуң дурус. Дегеним куру намустуулардан да учуус кур эмес. Андайлар айкырык салуу ыктымал. Туш-туштан сөгүп кирсе туруштук бере аласыңбы? Деди эле. Как говорится, барану все по барабану. Мне все равно, сэр. Деп чекесине оң колун такай чес берип, чечкиндүү жооп кайтарды малат. Кеңешүүгө келгендердин биринин оозунан каршы пикир чыкпай, койгула туугандар, кудурет берген эркиндикти чанып, кулчулукка өз каалообуз менен моюнсунуп барганыбыз итчилик эмей эмне? Журт жакшысы аталган биздин жумурткадай мээбизге ушул ойдун келишинин өзү жууса кеткис-күнөө. Башкасын айтпаганда да илгери эгемендикти эңсеп, кан жанын аябай, карынын жарып нарстесин мууздатып турса да өзгөгө баш ийгенден өлүмдү артык көрүп, адырларда ит аткандай атылып кеткен ата бабаларыбыздын арба курбайбы? Тигине, алардын тоодой үйүлүп, кокту колоттордо агарган сөөктөрү али күнгө чейин жерге берилип бүт элек. Деги биз кимбиз? Элдин эркиндигин саткыдай. Достошкун келген кишиге медеп эле кармата бергидей калдайган калың эл сага катыныңдын карадалы бадрушкасы беле. Орусташабыз деп оолукпай, ообуз менен бололу. Аңыраңдабай анысыбызды кысалы, деп инимдики жоролугунун иргелген мыктыларынын ичинен бирөө чыккан жок. Белем болуп калган 5 бармакты бурдап бүтүп, берилген буйрутманы кынтыксыз аткарууга бел байлаган береги мыктылар эми эл жерди кыдырып ар тарапка аттанмай болушту. Барган жеринде урмат сыйга бөлөнүп, жергиликтүү тыңчыкмалар тызылдап кызмат кылып, дүр дүнүйөсүн алдыларына төшөп, дүжүрлөр бата тилешип, ашыгып келген элден ташылып келгени көп болуп, ордо ээсинин жоролугунун жолугушуусу оюн зоок менен коштолуп жүрүп отурду. Буларга баш болуп жүргөн зулум төрөнүн улам золоосу көтөрүлүп, кошоматка союлган койлордун канынын жыты каңылжарын жарып, көзү тумандай түштү тез эле. Түшкөн эле жеринде тутумдап акча карматып, жоролукка кошулууну эңсегендер көбөйүп жатты. Андайлар көбөйгөн сайын мунун эринин араң ачып жаап, созулма үндүү сөздөрдү да созуп айткандан эригип, канаты жайылы каада күтүп, кабагы дайым сур тартып турчу болду. Анысын эл арасында байкап калгандары, тиги артында чууру ээрчип алгандары кимдер? Чапан жапкычы өзүнчө, чокой тарткычы өзүнчө умунун. Чокой тарткычын айтасың да. Зара ушатарда чоргосун кармап турчусу да пайда болсо керек мындайда. Деп күлүп калышат. Баса, өгүнү бооз эшегим жоголду деп атпадың беле? Ушу кишиден сурап көрсөңчү. Экспорт токтоду, эшегим болбосо да такыйын кайтарып калар, деп башка жоролукка башын байлап койгон дагы бир шыбырай такмазалап тим болот. Айтор мындай антүбүт кептер анда-санда гана жерден күбүр шыбыр айтылганы болбосо, бу инимдики жоролугун колдогон кошоматчылар Иливой коктуголоттон коро-коро табылып, ал тургай булардын Орусиянын колониясына айлануу оюн туура көргөн айрым тегин сатып тезек жагып калгырлар да кездеше коюп атты. Тополоң башы. 9 айынын 5 таңы. Айыл аралап айгай салган атчандардын жаңырыгы менен атты. Аттангыла, жол жүрүүгө жарактууңдан бирин калбай калааны көздөй бет алгыла. Кыргыз уккула, жоо жараксыз эле чыккыла. 7 дуан биригип, жетип талкан чалабыз. Тандоону тааныбайбыз, деп так ээсине талап коебуз. Ириген тандоо болду. Итчи кылыш болду. Былк этпес хан үнүбүздү угуп, кайра тандоо жарыяласын деген чакырыктар кыргыз журтчулугунун булуң бурчуна жаңырып, жарчылар жаага айрылганча жар айтышып, түндүк менен түштүккө түгөл тарады бул кабар. Андайды укпай араң турган карапайым журтчулук атын издей жулунуп, аты жогу жөө жалаңдап жөнөп калышты ордо калааны көздөй.
Адегенде акчасына эмес, акылына карап тандаган жоролугу жеңишке жетпей, ара жолдо калганына арданып, ызасына муунуп турган простой смертныйлер чурулдап чууруй баштады эле. Аркасынан акчанын кулу болуп, 5 жылда бир келчү тандоосун этибар албай, эл тагдырына этек кириндей мамиле кылган, энесин сатаар баягы 2000-диктер да кошулуп алышты. Ат башы, алай, актала, атпай журт башын көтөрүп, акыйкаттык эңсеген эл аргоктудан куюлуп, карап турган кишиге калдайган карагытайга кол салчудай туюлуп, башкалаага бат эле бапырап кирип келишти. Же жеңишке жете албай, 7%дан өтө албай, жемкорлукка жеңилип, же жерге кирип кете албай, кабыргасы кайышып, капчыктары майышып, калган жоро башчылар карап турбай чай ичип, айгайлашып бакырып, аймакты түгөл чакырып, өгүздөрчө өкүрүп, өкматка таштап чакырык, болуштарды коркутуп, богооздорду үркүтүп, борбордо турду дем берип, бомуждан өйдө көкүтүп. Жашыруун талап. Хан сарайдын алдына агылып келгендердин аягы суюла элек. Күн шашке болгон маалда жоорукту кеңешке ат салышып өтпөй калган 10дон ашык жоролуктун башчылары опулдап ортодо сөз сүйлөп турушту. Чымгазаттан Сыймыхвана, Чачамекенден Балашка, Теплис Шао, Кыжыргелди Сомбеков, Суурма кирпик Гермигаш Сурейла жүрдү сүр көргөзүп. Курбалдаштарынын курчоосунда бүтүн ыргыштай жоролугунун ана башы Адалхам да жүрдү. Адамзат аттуунун акылмандай түр көргөзүп. Андан башка бир топ актив чалыштар, ак сөөккө айланууну самагандар, сагызгандай шакылдай сай медирип атышты. Бир кезеңдерде бийликти көздөй жулунуп, ыштанынан илинип, тактыны туштай жулунуп, табарсыгы чийилип, алаасы менен асылып, аптаркаты чачылып, атпай журтка дүң болгон алиги ырымчыл жоролугунун атаманы Ташаттар да турган. Массанын уудуусуна мас болуп, аңгыча ага жандооч жигиттеринин бири келип кулагына шыбырай: "Төрөм, сизден өз колуңузга шашылыш тапшырылсын деген кат келди" деп жан адамга байкатпай төрт бүктөлүп ыр-ым деген эн тамга басылып катты колуна кармата салды. Ташаттар чапаны менен далдоолоп кагазга көз жүгүртүп, каттын соңундагы "деп урматым менен Рамилион" деген жерине чейин окуп бүткөн соң, өзгөнүн колуна тийип калбасын дегендей чөнтөгүнөн оттук ташын ала коюп кагазды өрттөп ийди да, дароо жайылып турган элден suurула жылт этип бир көрүнгөн боюнча жылаан сыйпагандай жылып жок болду. Ташыкен кайда кеткен деп такып сураган деле киши болгон жок. Чатында алакандай жамаатчысы бар Камдагай Шымчан жүрдү эле. Котологон элди көргөндө короодон секирип калышыбыз ыктымал экен деп, кадимки кара жолтой Кандагайын алмаштырганы кеткендир. А балким абетке жөнөгөндүр дешип анчейин маани бербей, береги бикет башчылар беймарал иштеринен жоромолдоп коюшту. Долуланган көпчүлүктүн дулдугундай бөлүнүп чыккан Ташаттар түз эле хандын өргөөсүнө бет алды. Бу маалда былк этпес хан журт мыктысын, көрөгөч көсөмүн, айла качып кутулбас амал көйүн, 60 тилде түш жоорган акыл көйүн чакыртып жыйын куруп аткан эле. Тойс караңгыда төш тапкан, карантинде султ жаткан, калкагасы атыгып, капилеттен сый тапкан кадимки Асылэке бий менен кеңешип отурган. "Эй, эшикте. Элдин сабыны көйгөндөн көйүп баратат, эй. Сай-сайдан самсаалап келаткандар бар экен, эй. Минтип чогула берсе, наразы болгондор баш бербей, каалганы капшыра тээп, калааны башына кие баштаса, масаланы мен чече албай калып жүрбөйүн, Кеч боло электе булардын талабын аткарып, тандоону жокко чыгарайын. Кандай дейсиң, Аске?" деди былк этпес хан үнүндөгү кооптонуунун тонун жашыра албай. "Коюңуз жака, ушу миң ашык кишинин митингине эле мизиңизден кайтып, түшүңүздөн чочуй бересизби? Коопту деген кой жаштагы чуун деле бастык эле го, Копурай. А булар эмне? Чыдаса 2-3 күн чырылдашат да жай-жайына тарашат. А эгер антип тарабай турган болсо, тосоор төшүн биз барбыз. Топон суу селде куюнда, тормоздонбо ханагам, топтошкон элдер юрунда. Дагы бир жагдай бар. Тандоону жокко чыгардыңыз дейли. Казынанын түбүндө кашыкка илинер каражат болбосо, кайра тандоону кантип өткөрөбүз? Жутаган журтка тыйынчык боло турчу казынадагы биртке тыйындын бирин койбой кечээки тандоого тыгып ийбедикпи? Бийликке, бизге тирешемде атып тиги Рамилионда расса расход болгону рас. Аны кайра тандоого кантип көндүрмөк элеңиз? Ал ийге келбейт, идигүлей эле дейт. Андан көрө сырттагыларга сыр алдырбай, коломтоңуздан козголбой, компой отура бериңиз.
деп Асылеке би жүрөксүнүп турган агасынын жүрөгүн көтөрүп аргументтер менен апаптамыш этти эле Былк этпес хан инисинин айткандарына ишенгиси келип турса да, ийинен бирөө тартып аткандай жүрөгү түпөйлүү болуп, сакалсыз эгин таянып, саамга тунжурап отурду. Ак карасын таразылап, алды артына сары эсеп салып көрдү да, бир маалда "Жок, Асыке" деп Былк этпес бир чечимге келгендей, кетмендей колу менен суусар бөркүн оңдоду. "Бул өтө сущительный вопрос, сущительный. Ылдам чечим чыгарбай, ыңгыранып жата берсем, эртең ырбап кетет бу бекет. Буга чейин Рамилен экөөң эки жактан тайраңдап, тандоонун таш талканын чыгарып, чаламандын чак түшүндө чалмакей чалып атканыңарды көрсөм да, көрмөксөн, билсем да билмексем болуп атып, калкка жек көрүнүп, кадырым кайра үчкө түштү. Ошону оңдоого оңтойлуу шарт түзүлүп тургандай. 5 күнгө чейин бекет башчыларды өз өргөөмдө күтөйүн. Эч бири даап келбесе, өзүм эл алдына чыгайын да, кагылайын калың журтум, малыңды, дыйканың даныңды короосуз таштап, минтип кашыма келип, тиги тентектердин тескери иштерин айтып турганыңарга рахмат. Силер айтпасаңар, мен билбей калмак турбаймбы? Каты күн, калыс күрөш болду деп камаарабай жаткан экенмин да кашайып. Албетте, мындай ыпластан доону жокко чыгарып тимеле болбой, тигилерди чыбык менен чыпылдата жазасын берем. Эмкиде өзүм көзөмөлдөп, ар бирине абай салып турбасам, апасный тура буларың. Рахмат силерге, рахмат айланайындар. Десем, атырылып тургандар алакандары ачыкканча кол чаап, көксөсүнө жетсе, көкүрөк керек кубанып, тарап кетишер. Карапайым эл алдында өзүмдүн да кадырым өсүп, экистин башын жуткан хан дебей, эл үнүн уккан хан дешер. А дегенде антип нааразы болгондорду алдап соолап чачыратып алсак, андан аркысын көрө жатарбыз. Каражатын карыздап табаарбыз адаттагыдай. Албай жүрдүк беле. Киркого аралаш кризистик заманда кредитсиз ким бар дейсиң? Жегеним кыргыздан жоролугунан Рамилиондун агасы изген мат, Паамылчы Мирбакыр, Сөөк чайнар Акма келди, Шакистандан Канисус, Дасис Фантастиш, Тил чайнар Тазара Акбек, инимдики жоролугунан Зулум Төрө, Уул Кочкор. Жана ушулар менен табакташ бир топ журт жакшылары хан өргөөнүн сыртында кулагын туурдукка такай тыңшап турушкан. Же элдин жүзүн тик карай албай, же баягысындай хан алдына түз кирип бара албай, кылгылыкты кылып коюп, таң атканча шараптан шыңгыта жутуп, мандаттарын шашылыш майлап ийишкенге бүгүн шакыйлары кармап тырышып, үшүгөн тооктой бүрүшүп, хан ордону айланчыктап жүрүшкөн. Алар Былк этпестин мындай оюн укканда калктын добушун сатып алууга корогон тыйындарын эсептеп, эстен тана жаздашты. Көбүрөөк коротуп койгонун көзүнүн чанагы канталап, каңырыгы түтөп, бокону сөөгү болкулдап, богого кошо солкулдап, ичегиси тызылдап, ичи өтүп кете жаздады. Кече эле кекирейип, калк келечегин керзебойчон тебелеп, анысын жымсалдоого жегенинин бир кочусун журтка жемче себелеп, келишкен бийкечтерди жандатып, келгели келип тургандар бүгүн минтип кешиги кемирейип турду. Аңгыча андай мындай дегиче, айтып оозду жыйгыча эшикчи жигит элеңдей чуркап келип: "Мартабалуу ханым, эшиктин оозуна ташаттаар келип, сиздин кабыл алууңузду суранып атат. Жан сакчысы жок жанында. Жашырын келген түрү бар. Аргымага ак көбүк шашылып келген түрү бар", деди эле Былк этпес хан токтоосуз кирсин дегендей токтоо ишарат кылды. Ташаттаар босогону аттап: "Арыбаңыз ардактуу ханым. Ассалому алейкум Асылеке. Амансыздарбы?" деп камчысын көкүрөгүнө кармай ийилмексен сыпа амандашты. "О, какие люди! И без охраны. Сколько лет, сколько зим. Давай төргөт, дорогой мой соотечественник", деп Володканын тилинде боорго кыса учурашууну ойлоду Былк этпес. Бирок анткен жок. Хан каадасын карманып, Ташаттаардын саламына сыпайы гана алик алды да: "Кел Ташаттаар баатыр. Кепке кулак сал. Тандоону жокко чыгаруу талабыңар орундалат. Талашып тартышкандан пайда да жок. Таарынычын айтып топтолгон элди тараткыла эми", деди үшкүрүнө. Ташы кең так секирип, кара жорго лекилдеп лезгинка бийлеп ийет азыр деп болжоду ичинен. Бийлемек түгүл таштай каткан жүзүнөн кубануунун кымындай да белгиси билинбеген. Эптеп чогултуп элди таратууга ашыкпаңыз, урматтуу ханым. Таратпайм. Чейрек кылымдан бери мен эңсеген масса чогулуп, кирген суудай күргүчтөп турса, анан ушул элдин күүсүн колдонбой бир эле талап менен чектелип карап турамбы? Элдин талабы бирөө эле. Тандоону жокко саноо болуп атпайбы?
Ага макул болуп атам. Эми эмне деген турасың, Ташаттар? Деп кабагын чытый сөзүн бөлдү Былк этпес. Туура, элдин талабы бир, а менин талабым бул. Деп куш тилиндей ак кагазга бир нерсе жазып хандын алдына түрттү. Тандоону жокко чыгармактан берки 3 жоролуктун башчыларын бокко чыласаңыз да мага кызык эмес. Башкысы ушул талабымды аткармайынча бекетке келгендердин бирин да үйүнө кетирбейм. Так что эртерээк так жообун бериңиз, товарищ Былк этпес хан. Былк этпес кагазды окуп көздөрү алая түштү. Ошондон каары төгүлүп, кабыргасы сөгүлүп, эмальдан бүткөн аппак тиш экен деп санабай, барча тиштенип, жарылчудай кептенип, жаак булчуңу тырышып, бешенеси бырышып, таралуу чачы түктүйүп, тарамышы бүкчүйүп, бар күчү менен бакырды. Чык эшке. Чык дейм эшке. Эйнең, чык деп атам. Бирок Ташыкең чым-чым этип кенебей, чыңылдаган немени бучкагына теңебей, бөйрөгүн таянып борчук басыш менен чыгып кетти. Уурдалган жүрүш уулуккан бекет. Калаанын чок ортосунда оргуштап толкуп турган эл кеч күнгө чейин Былк этпес хандын чечимен былк этпей күтүп туруп, түн бир окун болгондо түңүлө башташты четинен. Айрымдары хан ордо жакты кылчактай карап, чөнтөгүн ташка толтуруп, буурасынды буркулдап, булар бизди укпайт деп, брусчатка сындырып, кагылышка камданып калышты. Кагылайын туугандар, кыргыз качан бекет болуп атса төшөктө жатчу эле. Кыргыз уулу үчүн таш көтөрө чуркап, желмок жегенден артык эмне бар эле? Айгайлап алга чуркасак, Каражаак Сыймихуанна айкырып артта колдоп турсун. Кана эмесе, аттангыла, алга! Дешип, хан ордону жабыла каптап киришти бир тарабы. Хан сакчылар каршылыкты катуу көрсөттү. Ошондо ордо кала чууга бөлөнүп, канга боелду. Качырып кирип таш менен, каректер акты жаш менен. Кыргызды кыргыз аткылап, кыргызды кыргыз чапкылап, кыйлас болду жарадар. Балашка балбандын балтыр эти жарылып, Теплис шаонун такымынан кан сызылып, каптагансып калмакты карчылдаша кармашты. Бекетке баш көз болчунун башкасы кайда жүргөнүн түгөлдөгөн жан болгон жок. Багымдатка шашкансып бат эле басып алышты хан ордону. Опут деген керемет оңой кирип барышты. Ордонун ичин талкалап, откой өрттөп салышты. Тарсылдактар жарылып, таандай каптап келгенде, таатандын ээси сыяктуулар талоонго калбагай электеп, таң атканча чырмалбай, чыйпыйы чыгып, чылымдан күч чыгарышты. А бирок эл абалкыдан алдаганча адептүүлүк кылып, талоонго алмак түгүл, тал теректин жалбырагында түшүрүшкөн жок. Ал ортодо элдин бир бөлүгү зынданга жете келишти. Андагылардын ак көгүнө карабай, кишендерин чечишип, зындандын оозун аңырай таачып ийишти эле, жаза өтөп жаткандар жазгы сакмалдагы козулардай жамырап жайылып кетишти. Балпетме, көк көз, Раушаң, Дакан Садыр, Татар нөкөр жана башкалар жадырап жайнап жайдар чыгышты зындандан. Ушулар үчүн чуу болгонсуп, космостон келип конгонсуп, колдорун элге булгалап, кой коңдоп басып өтүштү. Дакан Садыр дегенин хан досу Ташаттар жайдак атка мингизип, элден бөлө жетелей чапты. Таң супа садык салганда Ташаттар жашыруун өргөөгө жетип, Дакан Садырдын башынан суу айлантып, кесесин кире беришке көмкөрдү да, эми кезексиз кеңешме куруп, мындан аркы кадамдарын аныктамай болушту. Дал ушул мүнөттөн баштап бекеттин өңү куулуп, өңүтү өзгөрдү. Түмөндөгөн калың эл калаага батпай кылкылдап атса, хан ордодон кол жууган Былк этпестин куймулчагы былкылдап турду. Демейде ордунан козголбогон хан дегдеңдеп өргөөсүндө өпкөөсүгө өжүгүрүп, Балпетме досунун жайын укканда, шаштысы кетип шапкесин таппай, шапкесин тапса папкесин таппай паника калдырды. Аслаке би акыл токтотуп, абалдан чыгуунун амалын издөөгө өттү. Агасынын таасири абдан төмөндөй түшкөнүн, агылып келген элдин ачуусу оңой менен басыла койбосун түшүндү. Мындайда эмне кылуу керек эле? Маанилүү маселелерди жиликтеп, жигине салчу жападан жалгыз топ бар эле. Ал мамлекеттин тирөөчү болуп, хандыкты башкаруунун өзөгүн түзгөн 3 адамдан куралган Троя массону. Ошол уюмдун мүчөлөрүн чакырмакчы болгон Асыкең чар тарапка чабарман чаптырды. Байлык, кара күч, бийлик бул үчөө бириккенде 3 баштуу ажыдаарга айланып, алдынан чыккан тоскоолдукту тоголото, каршы айткандарды көмөлөтө коюп, көктөн түшкөн керемет касиет күчкө айланаар эле. Ансыз да кыбыр эткенден кабардар болуп турган кара күч атасы
кара дөбө менен катарлаш желген байлыктын 100 миллион жете келди Асыл экенин алдына. Эми үчөө ээрчишип, пенденин буту баспаган, антейна такыр тартпаган, Google'ун издеп таппаган юр дарексиз жер төлөөгө түштү. Караңгы жер төлөөнүн ортосунда тегерек үстөл үстүндө үлпүлдөп шам күйүп турат. Үстөлдө айланта ийир токум элестүү жасалган 3 алтын так жайгаштырылган. Үчөө дароо өз ээлерине минип талкууга киришти. Ары бери айтышып, абалдын жөнүн талдашкан соң Рамилион: "Агайындар, адатта агымы шар суу дамбаны тешип өтөр, же толуп отуруп толкуп ташаар. Андай суунун алдын тосом деген акылсыздык. Агырө агымын буруп ийген жеңилдешчи эле бабалар. Ансыгарындай агылган элдин алдын тоспой, эбин таап нугун буралы. Кандай дейсиңер?" Деди эле берки экөө сөздүн түпкүлүгүн түшүнбөй, "Кайсы суу? Эмне болгондан ба?" дегенсип демдароо болушту. Рамилион баатыр башын чайкап кебин улады. "Короче, браттар, чурулдаган элди алаксытыш үчүн эл ичинен чыкты дедиртип, ээрчиткен бир аз электораты бар бирөөсүн тандап алыш керек да, аны баарлап ай менен күндүн нурунан бүткөн асыл адам кыла көрсөтүп, ал тургай увазир кылып дайындап ийсек, ошондо оюн бузулуп, элдин ою бурулуп, былк этпес хан бийлигин сактап, кара дөбөм сен карлык кайратган жамбай, а мен адатымча күрөктөп каражат бурганымды уланта берем", деди маңдайлаш отурган экөөнү алмак салмак кадала карап. Дурус, биз билинбей бирөөнү сүйрөй жөнөсөк, эл ошону сүрөй жүгүрөт дечи. Антип ал 2 саатта атпай журттун назарына алына калчу ким бар? Кимди сүйрөйбүз? Барбы деги ошондой оюнчу?" дешти берки экөө. Рамилион баатыр: "Албетте бар", деди да баятан бери ушул суроону гана күтүп отургансып, ордунан туруп, каадалуу кадам таштай каалгана ашты эле караңгы жер төлөөгө бир караан кирип келди. "Вот, пожалуйста", деген Рамилион колун караанды туштайсына параппаппам деп коштоп койду. "Ким бул я?" дешип, Аслакей бий менен кара дөбө караңгыда жан коноктун кимдигин баамдай албай, бири-биринен күбүрөнө сурап калышты эле. Жанарың ортодо жанып турган жалгыз шамдын жарыгы тийген жерге жакындай басып келгенде гана жан коногу Ташаттаар экенин тааный коюшту. Ташкен канжалаша мушташып, кайра эле кыйбай ыкташып, кыйын кезеңде чогуу жүргөн киндиктеш досун жашыруун өргөөсүнө жайгаштырып, "Сен сакал муртуңду кырынып, күрмөңдү күнгө жайып, көйнөк кечеңди үтүктөй бер. А мен болсо бөксөбүздү толтуруп, кечке калбай понтуруп келейин", деп кече 2 кат боюнча келип калгандагыс эле. Дакансадыр гана ылайыктуу. Журттун көктөн тилегени зындандан табылып турат", деди Ташаттаар тайсалдабай тарс жарла. Дакансадыр менен далайдан бери тааныштыгы бар кара дөбө каршы эместигин айтып, колдоорун билдирди. Аслакеби канчалык кыртышы сүйбөй турса да, бул акылга моюнсунбоого аргасы жок. Бери жакта нааразы элди баштап келген жоон топ жоролук башлар Адалхамды алдыга салып, бийликти биротоло колго алуу аракетин башташса, ары жакта мураскерин музоо кезинде сүзүп койбогонуна өкүнүп жүргөн Балпетме кайракка тишин кайрап аткан, каарданып. Ансаз келгенсип куйругун түйө качкан өн бапада түйдөгүн жайып, түйүнчөгүн асынып, эл түйшүккө батып турса, түшкө уктаар мен эмес деп эрдемсип, кайдан жайдан кайра пайда бола калыптыр. Аслакеби айтылган ойду агасы былк этпес ханга билдирди эле, ал да аргасыз макулдугун берди. Ошентип кара дөбө кара күчүн, Рамилион каражатын жумшап, жегеним кыргыздан жоролугу менен инимдики жоролугунун чүмбөтчөн жоокерлери жана жалданма жасакерлери Дакансадырды жапырт сүрөөнгө алып, каршы айтканын каргап шилейбиз деп касам ичишти. Дакансадырдын ормон опыгызасы дал ушинтип башталды. Рамилиондун болжолу чыңгайланып, баягы тандоону жокко чыгаруу талабы менен чыккандардын бир тобунун көксөө сөз көрүп, көз ачып жумгача көңүлү Дакансадырга бурулуп кетти. Тандоонун тамтыгын чыгарган жемкорлорду жет атасынан бери жектеп, жотосун кошо жемелеп аткан эл анысын дароо унтуп, дубаланган немедей Дакансадырлап ураан чакырып, жетелеп келген жорулугунун жүзүнө жаба түкүрүп, түгөл колдоп киришти. Ал тургай тордон чыкканына тобо кылып, кой жашта жан баштап жата бербей, колоктоп келе калган Балпетмени баш кылып, аны айланчыктаган ак сөөк чыкма айлан көчөктөрдү төш кылып, хан ордонун жанынан калаанын сыртына сүрүп, өзүн увазирликке сунуштай койгон өн бапанын өтүн жарып кое жаздашты. Кечээ хан ордого ыргыткан ташы бүгүн кайып келип өзлөрүнө тийип,
өзөн ылдый удургуй качышты. Чагам, айтам дегендин чындап жолун буушту. Чымгазаттан бөлөгүн чыркырата куушту. Айтор илгери көкөмдөр күү менен токойдон душмандарды сүрүп чыгып, капилет кайраалардын сүргүнүнө кабылып атканда токойчу келип баарын кууп чыккан сыңары, адегенде жеңилгендер биригип, жер-жерден эл журт түрүлүп келип, Былкетпести 3 жоролугу менен сүрүп чыкса, кийин сүрүлгөндөрдүн колдоосуна Дакан Садыр, Ташаттаар баштаган ырымчылдар бары жогун бак электеринен балбаалап бокою агып калганча дыркырата кубалашты. Минтип атаандаштарынан арылып, элдин колдоосуна элире түшкөн Дакан Садыр эми кара дөөнүн кара күчүн, Аслакенин кадырын, Рамилиондун каражатын колдонуп, жүгөрүчү 120 бектин жүрөгүнүн үшүн алды эле, алар жүгүнө таазим кылып, улуу хандын алдына уазир кылып бекитишкен соң, Былкетпес менен быгышкан сөзүнөн танып, уазир болсом тактыңызды талашмак түгүл, тал чачыңызды түшүрбөй, убактыңыз бүткүчө ушул ордуңуздан жылбоого шарт түзүп берем ханым деген уадасын унутуп, ага айбатын көрсөтө тиш салмайга өттү. Алдастаган Аслаке би арачага түшмөкчү болуп, баягы Троянын жер төлөөсүнө жүгүрүп барды эле, анын кулпусу жаңырып, Аслакеге тийчү ачкычы Ташаттаарга тапшырылганын билди. Алданганын сезген Былкетпестин каңырыгы түтөп, көзүнөн жаш айланып, көгөрүп айла издеп, амалы курганда алыскы Володканга даттанды эле, анысы элчи жиберди. Ээлгип алган Дакан Садыр элчисин эрээн төрөөн албай, кет дегенин койбой кекелектеп кежигесине дышайт этип туруп алды. Ошентип омуроологон Дакан Садыр ормон опугызасына чыдабай, кетем на үй деп, туталана кыйкырып, тактыны таштай кидала болгон Былкетпес бозала болуп үйүнө баса берди. Эми чындап эки тизгин бир чылбыр колуна тийген Дакан Садыр оюна келгенди сүйлөп, чалма кейди чалган сайын карапайым калкка кадыры артып, камчысы чыйралып турду. Былкетпеске садака болоюн деп сыйынып жүргөндөр эми Дакан Садырга зекетин кетейин деп жалынып, пайдасын көрө электеле пайгамбарга теңеп, тебетей чапан кийгизип, тезегин нан туткандар тегеректеп алышты. Тээ алыстан аттардын дүртү угулуп, Доулбастын коштоосунда 40 кило пахта артынып келаткан 40 мырттын карааны көрүндү. Ыш каптап турган ордонун чок ортосунда опол тоодой ак өргөнүн ичи кажы-кужу болуп, байманаптар былчылдата май чайнап, 5 бармакка 10 манжасын матыра сугунуп, мал менен матырайдын тукумуна дуа кылып отурушат. Ак өргөнүн төрүндө 4 кабат мамык төшөктө Дакан Садыр хан отурат. Сол жагында Ташаттаар Маамыт, оң жагында каман терисин жамынып, астына 6 кабат мамык салынып, кадимки Рамилион Баатыр.